Урматтуу Карагулчалы кагайын туугандар, кадырлуу алыс жакындан атартып келген меймандар, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович 2019 жылдын 27 февралында Кыргыз Республикасы региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясына катышып, форумга бийликтин бардык бутактарынын жетекчилери, жергиликтүү бийликтин башчылары, ишкерлер, жарандык коомдун жана өрөктөш уюмдардын донорлордун өкүлдөрү чогулуп, аймактарды өнүктүрүүгө тоскоол болуп жаткан көйгөйлөрдү талкуулап анатин болбостон, 2 күн бою аларды чечүүнүн жолдорун аныкташты жана конференцияда Кыргыз Республикасынын президенти сөз сүйлөп, алдыда турган милдеттерге кеңири токтолуп, таасын тапшырмаларды бергендигин сиздер жакшы билесиздер. Президент тарабынан 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, негизги аракеттердин бардыгын айыл жерлерин көтөрүүгө багытталган болушу. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, биз бүгүн 2018 жылы аймактарды өнүктүрүү жылында аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарып, 2019 жылга Кыргыз Республикасынын президенти алдыга койгон милдет тапшырмаларды аткаруу боюнча иштерибизди аныктап алуу үчүн чогулуп отурабыз. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү жыйынга айыл өкмөттөрүнүн башчылары, айылдык кеңештин төрагалары, айыл өкмөттөрүнүн жооптуу катчылары, финансы экономика бөлүмдөрүнүн башчылары жана айыл башчылары, райондук мекеме уюмдун жетекчилери, айылдык аймактар боюнча ардагерлер кеңешинин жана жаштар кеңешинин төрагалары, аялдар кеңешинин төрайымдары, ишкерлердин өкүлдөрү, фермер дыйкан чарбаларынын башчылары жана чакан ишкаларынын жетекчилери жана мектеп директорлору чакырылган. Чакырылгандардын негизинен келип, бүгүнкү жыйыныбызга катышып отурушат. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү жыйынга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты урматтуу Асылбек Шарипович, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эмил Токтокунович, жана ошондой эле Кыргызстандын муфтийи биздин жерлешибиз Токтомуш Максатбек Ажы келип катышып жатышат. Ошондой эле бүгүнкү биздин жыйыныбызга Карагулча районунун аймагында туулуп өсүп, азыркы мезгилде Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жана чет өлкөлөрдө жашап, эмгектенип жаткан жерлештерибиз да катышып отурушат. Кандай дейсиздер? Жыйыныбызды баштай берсек деген сунуш бар. Баштай берелиби? Анда эмесе бүгүнкү жыйындын ишин ачык деп жарыялайм. Урматтуу элдик жыйындын катышуучулары, биз сиздер менен аймактарды өнүктүрүү жылын өткөрүү боюнча аруу тилек менен кеңеш куруп, элдик жыйын өткөргөнүбүзгө туп-туура 1 жыл өттү. Көп түкүрсө көп болот дегендей, чогуу чаралар аракет кылгандын аркасында 2018 жылда бир топ иштер аткарылды. Улуу данышман жерлешибиз Жусуп Баласагын бабабыз адам эмес, жалаң өзүм дегендер, чыныгы адам элдин камын жегендер деп таасын айткандай, районубуз боюнча өткөн жылы 525 миллион сомдук жумуштар бүткөрүлдү. Башкача айтканда, республикалык бюджеттен 162 миллион, эл аралык донорлордон 159 миллион, демөөрчүлөрдөн 160 миллион сом, айыл өкмөттөрүнүн жергиликтүү бюджеттен 33,4 миллион сом, ал эми элдин салымы
9,2 milyon so'm bo'lib saqtaldi. O'tgan yılda planlaştırılgan 68 milyon so'mlik işler türlü sebeplerden atkarılmay kaldı. Atkarılgan işler boyunca aytsak, o'tgan yılı 3 mektep, 3 sport zal, 2 FAP, 1 darıgerler to'g'rining imoratı bütkörülüp paydalanma verildi. Bundan sırtları 4 mektep kapitaldi remontdan ötkörülüp 6,7 kilometre yol asfalt kaldı. 2 balabakça, 3 madaniyat üyü kapiromant oldu. 280 hektar yerge su çıkarı işlerin negizinden görüldü. Ayıl hükümetlerine 9 pagruşçuk, 1 kova maşinası, 7 dana MT-80 buldozer ekskavatör şaymanlarıyla alındı. 9 yerge köprü salınıp, 1 yerge koymaço, 2 yerge mal su içi kurulma, 2 beklere çukuru, 1 ürün çarpası uyuşturulup, 13 tane kurulup 198 cumhurbaşkanı orunda düzüldü. Bundan sırtları 9 ayılga taza su çıkarılıp 22 kilometre yolga şahıt döküldü. Negizgi, rayon boyunca negizgi köçelerin 70%'e jakını jarıklandırıldı. Az kamsız bolgan dolga 10 saat uyu alıp verilip, üyü joktorga 4 uy kurulup paydalanma verildi. 4 mayıpta operasiya jasatı üçün jardamlar көрсөтүлүp, 3 kilometre trotuarga brusчаткалар basıldı. Bundan sırtları 10 asıl tukum bukalar alınıp gelinip, ayrı hükümetlerine tarkatıldı. 2 kitapxana kuruldu, jana 4 sport kompleksi, mini futbol ayançıları işe verildi. Bundan sırtları 2 monço, 2 kurasına kurulup, bundan sırtları aymaklarda ölüktürü жылында Asılbek Şaripuş'tan ülge alışkan rayonluk mekmeşkaların jetekçileri 20 ayıldama, alemi ayıl hükümetleri 10 ayıldamanı kuruşup paydalanıga berişti. Bundan sırtları 6 ayılda ayıldarda ölüktürü fondları tüzülüp 2 ayıldın banklarda depozitlik şartları açıldı. Rayonumuzun aymağında 2018 yılı ayın aymakları boyunca alıp karaganda tömendegidey boldu. Alaytı ayıl hükümetin taraf görsek, Kangorgan ayılına Proondan 480 bin so'm, elden 160 bin so'm karajat jumşalıp suğa su çıkarıldı. Aristin koldosu bilen 1 paguruşçuk, 2 dana MT-80 traktörü toluk şaymanları bilen satılıp alıp, Aris'ten 3 milyon 834 bin so'm, demircilerden 1 milyon 62 bin so'm, ayıl hükümetten 215 bin so'm salım koşuldu. Kogat Daryasına damba tosu da Kırgız Respublikası'nın özgürce kırdağıdan ministerliğine 650 bin so'm. Alem ayıl hükümetinin büyücetinden 80 bin so'm karşılanıp toluğu bilen bu damba tosuldu. Az kamsız bulgan üyü bloğu Jekeşker Ergeşbay bakıt tarafından bir baş sağ uyu alıp verildi. Kangorgan ayılının 2,5 kilometre köşesi jarıktandırılıp Proval'dan 485 bin so'm, ayıl hükümetinden 90 bin so'm satkaldı. Jekeşker Zakir Turdubay tarafından Kangorgan susuna köprü salınıp paydalanıga verildi. Kangorgan ayılının turgunu Jekeşker Ahmet Bektaş tarafından ayıl içine 80 bin so'mluk ayaldama kuruldu. Kangorgan ayılının kireversine 20 bütürüçüler 150 bin so'mga arka kurup verişti. Kangorgan ayılındagı paptı kuruga Demberüçü granttan 2 milyon 172 bin so'm, ayıl hükümetine 728 bin so'm, demircilerden 100 bin so'm karşılanıp toluğu bilen bütkörülüp paydalanıga verildi. Kogat ayılına Jekeşker Kasım Akunov tarafından kitapxana salınıp verildi. Oşondayla Kogat Kangorgan ayıllarındagı jaykırların aylası tosuldu. Bu işlerge içki jana tışkı migrantlardan 1 milyon 614 bin so'm, ayıl hükümetinden 175 bin so'm, elden 85 bin so'm karşılandı. Kangorgan jana Saytala ayıllarındagı baynağını remontda ötkörüge demircilerden 60 bin so'm, ayıl hükümetinden 125 bin so'm jumşaldı. Saytala ayılında jaşlarga şart tüzü maksatında Sultanbek Çanabek'in demilgesi bilen jaşlar 800 bin so'mga futbolduk, voleybolduk ayançаны kurup berişti. Kangorgandыk demilgeli top bugünkü günü 550 bin so'm toplaşıp çakan futbolduk ayançаны kuru işlerinin aldığında duruşat. Oşantip alayqı ayıl hükümeti boyunca 14 milyon 786 bin so'm ötken günü işler bütkörüldü.
Endi Kızılcan ayın hökümetine ötsek. Aristin boldosu menen bir pogрузчик, 2 dana NTS traktoru толық шаймандарымен alındı. Bu Aris'ten 5 milyon 939 bin son. Ayın hökümetten 418 bin son. Demircilerden 1 milyon 112 bin son. Ergin salımdan 450 bin son cümşaldı. Terek ayınına koy morço salınıp Aris'ten yarım milyon son, demircilerden 34 milyon sonluk işler aktarıldı. Suat su menen kamsız kılуу maksatında Kırgız Respublikasının Özgürce Kırgızlar Ministerliğinden 600 bin sonluk gerekli materiallar verilip, ayın hökümetten 250 bin son karşılanıp suat su çıkarıldı. Programın koldosu menen 340 bin sonluk köçme kırtım punktu açıldı. Hazırkı mezgilde işlep jatar. Terektala uçaskasına programın jardamı menen 340 bin sonluk ürencilik uçaskası açılıp, al жерге 5K жерге arpa ekspansiya degildi. Bunun düşümün bıyıl şul üren alının altında duruşat. Oşonda ele terek ayının yaştan 250 bin son cumşat elge taza su çıkarışsa, terek ayından sırtta migrasiyada işlep жүрген Россия, Kazakistan'dan 18 migrantların demirgesi menen 2,8 çakırımga 2,5 milyon sonluk şağıl tөгülüp taza su çıkarıldı. Terek çatı ayının köçösü jarıktandırılıp, terek ayınдағы suat gelişisi alıptın başı tosulup su çıkarıldı. Özgürce belirlep berip turganlar, şu migrantlardı uyuşturgan Jolobekov Muhammed öz canından $2.000 salım koştu. Al endi Koçat ayının köçelerinde jeke özlük salım menen Taylakbay Musaевич tarabынан 150 bin son şağıl tөгülüp köçö jarıktandırıldı. Uşulel ayılдың Борбордук көчөсүнө 3,12 çakırımga, Provol'dan 483 bin songa, Demircilerden 200 bin son, Akkosoga, Kadırıp және Şemşeев atında köçelerge Demircilerden 1,5 milyon songa jarıktandırуу ornotuldu. Köytaş ayına Jekeşker Bekiyev Aslanbek Provol menen birgelikte maşina oldoşu жана vulkanizatsiya kurup berdi. Terek ayında Ulata Mekendik soğuşta kurban bolgondorda kurulgan eskilikleri botuna İshakov Medebek tarafından 300 bin son satkaldı. Ayıllardagı 30-20 jana 10 жылдык бүтүрүүчүлөр 153 bin songa ayıldığa temir bozuy jana mektepke printer alıp berişti. Bir top yıllardan beri eldin köylörünün biri olup gelgen 30 dana pasınkalar almaştırıldı. Jana stolbalar menen Karagülçadayını bir top almaştırıldı desek bular. Uşul uçurdan paydalanıp kıtıpılarda jana stolba pasınkalardan almaştırуу ötө çoң көйгөй болгондугуна байланыштуу эң жакындан жардамды Асылбек Шарипович бергендигин мен бүгүн ушу жыйындан пайдаланып айтып коюшубуз керек. Сиздин жардамыңыз менен алынган кытыпылар, пасынкалар жана столбалар биз башка райондор салыштырганда 4 же 5 есе көп экендигин мына бүгүн далил болдук. Бирок ошентсе дагы Асылбек Шарипович бүгүнкү күндө кеминде 100 столбаны алмаштырыш өтө зарыл болуп турат. Себеби мына элдик жыйындарга барганыбызда ушул аябай айласып болуп калган столбарды көрдүк. Ошол учурдан пайдаланып Асылбек Шарипович ошол жакын арада bir 100 столбага ушул биздин араб коомдук фонддорун көбүлөп келип берип атат. Жок дегенде миллион сомдук столбарды ушул тез арада алмаштырбасак ушул аябай мезгилдин талабы болуп калыптыр. Ушундан пайдаланып сизге чоң ыраазычылык билдирүү менен ушул иште жакындан жардам берет деген ишеничти билдирип кетким келет. Terek ayınдағы madaniyet үйін жана бала бакчасын капиталдык ремонттон өткөрүүгө дем берүүчү гранттан 2 миллион 635 миң сом, айыл өкмөттөн 807 миң сом каржыланып, ремонтту толук бүткөн ишке берилди. Koçat айылындагы Кененбай Райымбаев атындагы Пактын айланасын тосууга жана навас курууга уулдары тарабынан 300 миң сомдук иштер аткарылды. Жаңыбаев Мамаев атындагы мектептерге таза суу, жылытуу системасын жана ажаткана курууга Проволдон 1 миллион 654 миң сом, айыл өкмөттөн 637 миң сом каржыланды. Кайылтала айылында Жекешкер Сапиев Шүкүрбектин үй бүлөсүнүн колдоосу менен жаңыдан китепкана курулуп пайдаланууга берилди. Терек айылындагы бала кезинен майып, Орбонлуу Керимбектин жүрөгүн операциясы жасатууга 10 жылдык бүтүрүүчүлөр 100 миң сом жардам беришти. Мүмкүнчүлүгү чектелген Жаран Мамутов Талгарбекке 10 жылдык классташтардын бөйрөгүн операциясына 100 миң сом, Koçatı айылынын жалпы тургундары 1 миллион 400 миң сом чогултуп беришти.
Ошондой эле Майып Кадыев Келдибекке үй салууга жардам катары 20 жылдык классташтары тарабынан 150 000 сомдук кайрымдуулук көрсөтүлдү. Кайышты кайра иштеп чечек ачууга Сыдыков Нурлан тарабынан 100 000 сом жумшалып, бүгүнкү күндө элдин муктаждыгын канааттандырып келүүдө. Күйөташ айылына жүндү кайра иштетип, кийиз жасоо цехин ачууга Прондон 444 000 сом, Жекешкер Тасмаев тарабынан 40 000 сом жумшалып, ишке берилди. Мындан сырткары Терек айылына Арабтардын Ас-Санабил кайрымдуулук фонду тарабынан ФАП курулуп, бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Сайтала айылына Жекешкер Мамеджанов Аскар тарабынан боз үй шаарчасын курууга жана биогаз чыгаруучу цех ишке берүүгө Прондон 2 миллион 330 000 сом, жеке ишкердин өзүндүк салымы 3 миллион 265 000 сомго ишканалар курулду, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Мындан сырткары 2018 жылдын 5 майында Сайтала айылында Жекешкер Мамеджанов Аскар жана айыл өкмөтү тарабынан этно фестиваль жана туризм өнөктүрүү боюнча ушул областтык деңгээлде фестиваль өткөрүлдү. Бул фестивалга 16 мамлекеттен туристтердин келгендиги бизди кубандырат. Ошентип жалпысынан Кызылжар айыл өкмөтү боюнча өткөн жылы 30 миллион 222 000 сомдук иштер аткарылды. Эми Ойтал айыл өкмөтүнө өтсөк, көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча Орунбеков атындагы мектепте Мерско тарабынан 160 000 сомго, айыл өкмөтүнө 20 000 сомго каражат бөлүнүп, көчөттөр тигилип суга суу менен камсыздалды. Көңдүк айылына таза суу Ас-Саба коомдук фонду аркылуу 1 миллион сом каражат берилди. Жана ал иштеген кызмат акысы үчүн ООНдон азык-түлүк долбоорунан 236 000 сомдук азык-түлүктөр таркатылды. Ошондой эле Жекешкер Иминов Темиркул тарабынан 200 000 сом жумшап, элге таза суу чыгарылды. Элдин коопсуздугун алдын алуу жана шарт түзүү максатында Көңдүк дарыясына, Ойтал айылына караштуу Кызыланган участкасына Арис тарабынан көпүрө салынды. Башкача айтканда Аристен 1 миллион 888 000 сом, жергиликтүү бюджеттен 142 000 сом, элдин салымы 810 000 сом жумшалып көпүрө курулду. Дамбатосуда кызмат кылгандарга ООНдун азык-түлүк долбоорунан 266 000 сомдук продукттар таркатылды. Жекешкер Осмонов Матас тарабынан Жошо участкасына көпүрө салынды. Ташиев Мамедиса тарабынан жол участкасына барыш жолдоондогу жалпы 312 000 сом сакталды. Ойтал айылынын чоң көчөсүн жарыктандыруу, ички сырткы мигранттардан 420 000 сом, айыл өкмөтүнөн 300 000 сом жумшалып, көчө жарыктандырылды. Ойтал айылына кире беришине 20 жылдык бүтүрүүчүлөр 320 000 сомго арка куруп беришти. Bir топ жылдан бери көйгөйлөрдүн бири болуп келген Көңдүк айылына трансформатор жана демирчилерден ошол трансформаторлор жана 25 дана пасынка алмаштырылды. Көңдүк айылынын маданият үйүн капиталдык ремонттон өткөрүүгө дем берүүчү гранттан 2 миллион 488 000 сом, айыл өкмөттөн 482 000 сом, демирчилерден 130 000 сом каржыланып ишке берилди. Тесин жыйынтыгы менен жогорку балл алган 6 бүтүрүүчүлөргө Жекешкер Сайдылхан тарабынан 200 000 сомдук стипендиялар таркатылды. Көңдүк мектебине бүтүрүүчүлөр тарабынан Нурманбетов атындагы мектепке 200 000 сом арканда иликтер алынып берилди. Орунбеков атындагы мектепке Орунбеков тарабынан 250 000 сомдук интерактив доскалар жана проекттер алынып берилди. 10 жылдык бүтүрүүчүлөр тарабынан 150 000 сом, айыл өкмөттөн 30 000 сом, Ойтал айылынын жайканасына 2 бөлмөлүү навес курулду. Ошентип Ойтал айыл өкмөтү боюнча жалпысынан 10 миллион 4 000 сомдук иштер аткарылды. Эми Капчыгай айыл өкмөтүнө өтсөк, Капчыгай айылдык аймагынын Сарыбай участкасында Тообалы товардык сервистик кооперативи 2018 жыл ичинде 29 тонна балды Россия Федерациясына, Кытай Республикасына жана Катар өлкөлөрүнө экспорттоду. 2019 жылдын ичинде Кытай Республикасына айына 10 тоннадан кем эмес бал жөнөтүү боюнча өз ара келишимдер түзүлүп, анын үстүндө иш-аракеттер көрүлүүдө. Жогорку сапаттагы бал өндүрүү үчүн кооператив Украинанын Карпат шаарынан арын энелик маткасы алынып келип, Ойтал аймагы менен Капчыгай айылдык аймагынын чек арасында энелик маткаларды өндүрүп, бал өстүрүүчүлөргө тартуу боюнча буфердик аймак түзүлүп, иш жүргүзүлүүдө. Прондун агролит бирикмеси тарабынан
Kapçıgay Toğbalı Kooperatifine bal çeleklerini көбейту maqsadında bir dana cıgaç işletişi stanok alınıp verildi. Hazırkı günde ballı upakovkalaşı jabdığını ornatуу için işler жүрgüzülüp жатат. Sarıbey ayılının 20 yıllık bütüçüler tarafından Sarıbey ayılındadı üy bölümünün davlet toğuna 6 koyka alınıp verildi. Tereksu janan içke su ayıllarının yaşları içke su ayılındağı jaykanan tosып berişti. Andan sırtları Jorokul vatında mektebine su tutuçlarını tartıp su çıkarıp vermeden birge mektepte köktendiriu maksatında göçöklerini alıp berişti. Kapçıgay ayıldığı aymanın Sarıbey ayının Örдөş Başkasına 12 yerler jarıktan da ornatıldı. Ağa yerinden asıran tarafından akça karajatı sattıldı. Niçke su Sarıbey jana Karataş ayıllarının yollarına tümkü jarıktandıruğa cemaatlardan esebinin 60 bin son jana ayıl hökümet tarafından 88 bin son akça karajatı sattıldı. Aris tarafından 2 milyon 604 bin son Sarıbey ayılının turgunun jana içekeşker Sırdıkı Sүйünbek tarafından özlük salımı 865 bin son sattıldı. Traktör alındı. Sarıbey ayıldık medeniyet üyünün kapitaldık remonttan ötkörülüp Proğunda 402 bin son ayıl hökümet tarafından 60 bin son satılıp paydalanma verildi. Ötken жылы Kapçıgay ayıl hökümeti boyunca 4 milyon 109 bin sonluk жұмыстар atlarıldı. Yani Çağınma ayıl hökümetine toktolsa ötken жылы Cekeşkirler Alişip Polat Mamutov Kökön jana Koңгурат участкасынын элдик жамаат тарабынан Tokbaytala ayılının 3 участкасында çoğurumuz jayıtlar tosuldu. Tokbaytala ayılında Bekeşik Orazov köçelerine taza su tütügün tartuğa jana Koңgurат участкасынан taza su rezervuarın kuruğa 363 bin son karşılaştı. Ayıl hökümet tarafından Tokbaytala ayılının Töşbulak участкасына mal çöptüren latok kuruğa ayıldık sugat suyunu kamçılуу için betondan latok kuyuğa 554 bin son jumşaldı. Oşonda ele ayıl hökümeti tarafından Tokbaytala ayılının körüstönün aylanasını tosuğa Buyga ayılının çekende açaskasına sanalitlik baylanışka Orozov köçösünün elektrik zımına jagılууга ayıl hökümetinin imaratının Ulu Atamekeni soğuş nestelgin aylansın körüktöndürüp yaşlandırууга Taşlandı tөгүш жерде taş korma менен tosuğa İsay Orta Mektebi'nin Burç Çaskasına, İski Çarvalık Cahit'e barış yollarına şağıltı tüzdök turbalarda ornatığa Megafon'un mobildik kampanyaların antenalarının kuruluşuna ayrıma aymağın eldin internet paylaşımının kamçılığına jalpısına 1 milyon 455 bin son jumşaldı. Kemirkuluk jana Orozovların üy bülösü tarafından Tokbaytala ayılının Adıkov Orozov köçeleri jarıktandırıldı. Çolpankulu Abibilla, Atanbayev Akılbek, Matkarim Karmışak tarafından orta uçaskasına 143 metre yol salındı. Tokbaytala ayılından Küngöy ötüş asma köprü remont oldu. Cekeşker Satıvaldığı kursan tarafından Tokbaytala ayılının Küngöy ötüşü uzunluğu 53 metre. Tar Daryası'nın arka özber gözüne. 9 milyon sonluk Aftona ötüşü köprüsü kuruldu. Bundan sırtları Akırkı 3-4 yılkı sol satıvaldığı kursatın jardamlarını eseplesek Can Çukur, Kengeş Mırzalık, Ilaytala, Tokbaytala jollarının oңдоого, sport zal salууга jana başka işlerini atkarууга akırkı 3-4 yılda 34 milyon sonluk işlerini atkargandığını bugün biz kanatlanуу menen belgilebimiz kelет. Eldin salımı menen Aral Beşkemir участкаларынын жолуна шагыл төгүлүп түзөлүp 100 000 сом сатташты. Bütürüçüler tarafından Tokbaytala ayılının kireverişine ayıldın atalısının körnögün. Abakirov atında orta mektebinin kireverişine temirden naves kuruşup plastikalık terezlerden ornatışıp İsayev atında orta mektebinin aldığına taş tapan basılıp jalpı 416 000 som satlaştı. Merçika tarafından Abakirov orta mektebinin özlük çarva yerine baktaraktan oturuzulup bu işlerine 360 000 som karşılandı. Aris tarafından Buyga ayılının Taldıbulak uçaskasına 650 000 somga köprü kuruldu. Mektep fon sarplı mekteptin aldın köktöndürüp burçatkalauga 130 000 som jumşaldı. Ayıl hökümet tarafından Akmat Orta Mektebi'nin жаңа aşkanasının imaratının kuruluşuna kuruluş materialları satılıp alınıp bugünkü günde kurulu aldığında turat. Buga 2 milyon 478 bin som Tokbaytala ayılındağı Abakirov atında orta mektebinin sportluk zaldın
kuruluş işlerine Demirciler Atanbayev Rayınkul, Nadırbayev Turdumovlar tarafından bugünkü günde 2 milyon 5 bin sonluk kuruluş materyali satılып alıp bugün dayanıp durат. Evdin salım bilen Tokbaytal ayında mini futbol ayında kuruluşuna jaltısına 3 milyon 875 bin son çoğulup yumuşaldı. Meksika tarafından Amerika vatını orta mektuban Zamanbap Azatkana kuruluşuna yarım milyon son karşılandı. Dembelüçü Grand Kıncı'na evlilik salım meselenen Balbavök Bahçası'nın koşumçu Murat'ın kuruluşuna 3 milyon son bölünüp verildi. Fermer Kırgız Respublikası'nın Manas Order'in kavaleri Atanbayev Yusuf tarafından Sokuluk rayonundan 10 asıl tutum bukalınıp aile hükümetlerine bugünkü günü takatıldı. Bu işlerge jalpısынан 938 bin son cumşaldı. Aile hükümetlerinin Tamşol ayında toğuna bulutluk forma tigilip verildi. Aile hükümetlerinin Orta Tala uçaskasında Baldır'da avtonominin mektepke taşıuğa. Çalma Baldır Bakçası'nın жылыту sistemasının ondoğu. Buyga ayınдағы üybülölük dərgілері toğun imaratının çatırın javıға 193 bin son cumşaldı. Demirciler tarafından Çalmayılın aymağında jardamga muhtaç üybülörüne koy janıtlarını tarqatууга, aile hükümetinin madaniyet bir bölmesinin maşubu zalını remonttauga, Buyga ayınдағы meçitin aldına Naves kuruluşuna jalpısынан 222 bin son cumşalып, Çalma aile hükümeti boyunca ötken жылы 26 milyon 947 bin sonluk işler atkarıldı. Emin Ağlaytın aile hükümetini ötsek, Orçun cemaatlık toğu tarafından Kırıcon uçaskasına jalpayantı 114 hektar jerge artık ösümlükten egildi. Anın içine 35 kar jerge tamçılatып suğarı kirgizildi. Jalpı Respublikalık büdjetten 298 bin son, cemaatlık toptan 260 bin son sarptalıp, bundan sırtkar Aris uyum arqılı aile hükümetine 2 teknik alındı. Aris'ten 1 milyon 650 bin songa, özlük salın 550 bin son, jalpısı 2 milyon 200 bin son var. Oşondan elkisi 92 ekskvatör alınıp, Aris'ten 1 milyon 530 bin son, özlük salın 670 bin sonlu tüzdü. Cekeşker Toktover deyip Toğanbay'ın demirgesi balık görmüştürüldü. Bundan sırtları Cekeşker Mamet Kulmat'ın demirgesi 892 bin songa Möme Cemiş Kurgat çek açıldı. Say ayılının turgunu batırıp Calbek'in demirgesi 60 bin sonluk iğne canıraktı daraklar ayıldın kireverişine hükümetin imaratının aldına egildi. Alaytala ayında taza su menen kamçılığı Kuveyt memleketinin zekat kayrımdılık fondu tarafından 7,5 milyon songa 6.900 metrege camiliğine tartıldı. Say ayında Kuveyt memleketinin Nassafa kayrımdılık fondunu Nur Dolu'nun artılığı 8,5 milyon songa 100 metr küp su toptoçu kampanyana 2 kilometr 700 metr camiliğine tartılıp 53 taza su menen kamçısı oldu. Ondan azık-tülük programması arqılı elge jami tartılgan iğnelerde kazıp kayra kömür жұмыстарын atkargan üçün emgek akıga 3 milyon 200 bin sonluk un akmay tarqatılıp verildi. Şveysariya memleket tarafından karşılanan Erdününü dolbor arqılı Say ayınдағы Aktala, Koturdöve, Koştektir uçaskalarına milyon sonluk su kampası but kasıtına nasosu koşulup her bir üyge su eseptegişler koyuldu. Şveysariya memleketinin tarafından karşılanan Erdününü dolbor arqılı 3 balabakçağa 3 milyon songa Esalı besetkası, aşkanası kurulup, aylanası tosulup verildi. Dembelüçü Grand Kıncı sevinen Joldaş vatında balabakçağa 3 milyon 363 bin sonluk songa toluk kapital remonttan ötkörüldü. Alaytala ayının aymağında Osmanlı, Abdüldayev, Batır vatında orta mektebinin bütürücüler tarafından 980 bin songa mekteplerin aldılarına tapantaş basılıp navesler kuruldu. Alaytala ayınдағы Borbordu köçesinin uzunluğu 5 kilometre yolga 800 bin songa 8 bin sonluk akça karajatı cumşaldı. Alaytala ayının Ömöşev, Kamçıbek, Abdülkadirov, İsayev köçelerine demirciler tarafından 205 bin songa jarıklar koyuldu. Cekeşker Acımamat tarafının uzunluğu 1 kilometre jerge 350 bin sonluk su tutucular alınıp verildi. Kamançı uçaskasının jaşları tarafından 200 bin songa akça karajatından yollarga şağıl tөгüldü. Say ayının İsmailov, İdrisov, Koңurbayev köçelerine Cekeşkerler tarafından 250 bin songa jarıktandırılıp,
Батырып кайнаттарынан аялдама жана канал казууга акча каражаттар берилди. Токтогуловдун балдары тарабынан 43 миң сом сомго көчөгө шагылдар төгүлдü. Ылайтала сай айылдардын аталыштарын түнүгү туран кылып жасатууга жергиликтүү бюджет несенен 110 миң сомго акча каражаты сарпталды. Бүгүнкү күндө Ылайтала айыл өкмөтүндө 1,5 километр тротуарга тапан таш басуу үчүн 1,5 миллион сом. Каманчы участкасына спорт залы салуу үчүн 1,5 миллион сом топтолуп, быйылкы жылы ушул иштерди турмушка ашырыш боюнча ушундай топтоп отурушат. Ал эми Анербек Ажы Жусупов тарабынан 350 миң сомдук жардам районго көрсөтүлдү. Ошентип Ылайтала айыл өкмөтү боюнча өткөн жылы 30 миллион 888 миң сом жумуштар аткарылды. Эми Сарыбулак айыл өкмөтүнө өтө турган болсо, Карабулак, Кызылбулак, Тогузбулак, Акколот айылдарына жана Кылоозун участкасына таза суунун түтүктөрүн оңдоп, түзөө иштерине жалпысынан 1 миллион 130 миң сомдук каражат жумшалды. Анын ичинен айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен 260 миң сом, Айдекеев шайлоонун демөөрчүлүгүнөн 450 миң сомго таза суу чыгарылып берилди. Сарыөңгөр айылында суга суу чыгаруу үчүн жалпысы 390 миң сомдук каражат жумшалып, анын ичинен элдин салымы 240 миң сом, айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен 150 миң сом жумшалып, 150 метр локот алынып берилди. Жеке ишкерлер Асанбеков Базарбай тарабынан Конокбетала айылынын Ажыгөл шайлоосунан 10 га жерин зымтор менен тосуп, 3 миң түп ар түрдүү декоративдүү көчөттөр эгилип, ага жалпысынан 1,5 миллион сом акча каражат жумшалды. Карабулак, Тегерексаз, Кызылбулак, Сарыөңгөр айылдарынын жана Кылоозун участкасынын ички чарбалык жолдорун оңдоп, калыбына келтирүү иштерине жалпысынан 1 миллион 620 миң сомдук каражат жумшалып, анын ичинен айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджет несебинен 1 миллион 50 миң сом, элден 230 миң сом, Шералиев жана Айнекеев шайлоо демөөрчү болуп 340 миң сомго жолго шагылдар төгүлдү. Конокбетала айылына кеткен көпүрөнү оңдоо иштери жалпысынан 635 миң сом каражат жумшалып, анын ичинен Проон тарабынан 486 миң сом, айыл өкмөттөн 119 миң сом, элден 30 миң сом жумшалып көпүрө ишке берилди. Сарыөңгөй, Тегерексаз, Тогузбулак жана Акколот айылдарынын Борбордук көчөлөрүнө 80 дана электр мамычыга жарыктандыруу лампочкаларын коюу иштерине жалпысынан 640 миң сом жумшалып, анын ичинен айыл өкмөтүнүн 30 миң сом, Чоюнов Элмек тарабынан 490 миң сом жана жекешкер Эркинбаев Медербектин жардамы менен 120 миң сом көчөнү жарыктандыруу иштери жүргүзүлдү. Сарыбулак айылдык ооруканасы үстүн жабуу үчүн жалпысынан 617 миң сом каражат жумшалып, анын ичинен Проон аркылуу 1,5 миллион сом, айыл өкмөтүнөн 117 миң сом жумшалып, айылдык оорукананын чатыры тыныке менен жабылды. Калназаров Муратбектин каржылоосу менен Акколот айылындагы кызыл сууга жөө көпүрө куруу иштерине жалпысынан 97 миң сомдук каражат жумшалды. Макеев Русландын өз каражаты менен Тегерексаз айылындагы Эркинбаев атындагы орто мектебинин айылына тегереги темир решетка менен тосулуп 160 миң сомдук каражаттар жумшалды. Кызылбулак айылындагы Чаргынов атындагы орто мектебинин ремонт иштерине айыл өкмөтүнүн эсебинен 790 миң сом, Карабулак айылындагы Алиязов атындагы башталгыч мектебинин ремонт иштерине айыл өкмөттөн 40 миң сом, жеке ишкер Алиязов Жаныбек тарабынан 210 миң сом сарпталды. Тегерексаз айылына тигүүчү ачуу үчүн жалпысынан 1,5 миллион сом каражат жумшалып, анын ичинен Проон аркылуу 300 миң сом, жекешкер Абышевдин жардамы менен 200 миң сомдук жумуштар аткарылды. Карабулак айылына мончонун фундаментин куруу үчүн жекешкер Жалилов Абакир тарабынан 100 миң сом, айыл өкмөтүнөн 20 миң сом жумуштар аткарып, калган иштер мына 219-жылы улантылат. Ошентип 2018-жылы Сарыбулак айыл өкмөтү боюнча жалпысынан 8,2 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Эми мына Карабыз айыл өкмөтүнө өтсөк, Жаңытал айылындагы Абдыкадыров атындагы көчөгө ишкер Абдыкадыров Бакыт өз демилгеси менен 5 метр жерге шабыл төктүрүп жарыктандырып берди. Жаңытал айылынын Айдаров атындагы көчөсүнүн жашоочулары өз каражаттарынын эсебинен 270 метрге шабыл төгүлдү. Жаңытал айылынын тургуну Темирбай Советбектин демөөрчүлүгү менен 250 миң сомдук айылдын мечитине кошумча бөлмө курулду. 10 жылдык бүтүрүүчүлөр Мырза Ибраимов атындагы орто мектептин жертөлөсүнө 200 миң сомдук спорт комплексин ишке беришти.
20 жылдық бүтүрүүчүлөр Жаңталайдын Маметов атындагы көчөсүнө 80 000 сомдук аялдама куруп, Мырза Ибраев атындагы орто мектепке 70 000 сомдук интерактив доска алып беришти. 20 жылдық бүтүрүүчүлөр айылдын жайканасына 50 000 сом 50 000 сомдук курулуш иштерин куруп беришти. Жетимдүү айылындагы Суранбаев атындагы орто мектепке 20 жылдық бүтүрүүчүлөр 74 000 сомго балдар ойноо чайынчаны курушту. Алтынкурак айылындагы Итар коомдук фонду тарабынан ичүүчү таза суунун долбооруна 1,5 миллион сомдук каражат жумшалды. Ал Дүкүрөк айылындагы Нурматов атындагы көчөгө Таалай Нурматовдун демөчүлүгү менен жарыктандырылды. Насирдин айылына баруучу Чырдай участкасына 1 км жерге шагын, Өтөк участкасына баруучу жолдун 800 метр жеринде МЧС тарабынан шагыл төгүлдү. Каражагаш айылында Түшүнүк орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү тарабынан мектеп решетка менен тегереге тосулду. Каражагаш айылынын Жээнбай участкасына Күвейт өлкөсүнүн Ассаба коомдук фонду тарабынан 795 000 сомдук материалдык жардам берилип, элдин жардамы менен суу түтүктөрү орнотулуп, айыл өкмөтү тарабынан 170 000 сомдук каражат жумшалды. Айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетине сенен 5 мектептин айланасына жана жолдордун бойлорунда 1220 түп ар кандай көчөттөр эгилди. Жамшиттада мечитине 76 түп можжевелик Ахматовдун демилгеси менен эгилди. Ушундай эле Эшеналиевдин демилгеси менен Жетимдүү айылындагы Суранбаев атындагы мектепке, Турдуевдин демилгеси менен 70 сотук жерге бадам көчөтү, Насердин айылына Тутуевдин демилгеси менен 900 түп көчөттөр отургузуп айланасы тосулду. Арис тарабынын Алтынкурак айылына 294 000 сомдук мал үчүчү акыр курулду. Ошентип 2018 жылдын жыйынтыгы менен Карабыз айыл өкмөтү боюнча 3,2 миллион сомдук иштер аткарылды. Эми Кеңеш айылдык аймагын өтө турган болсок, айыл айылында жаңы мектепке 2 км жерден таза суу алынып барылды. Кеңеш айылында бүтүрүүчүлөрдүн колдоосу менен 1,5 миллион сомдук жайкы футбол аянтчасы курулуп пайдаланууга берилди. Ошондой эле 250 000 сомдук жайканага курулуш куралдарын сакташуу жай курулду. Кеңеш жана Пор айылдарынын көчөлөрүнө жалпы узундугу 4 км жолго демөчүлөр тарабынан 300 000 сомго жарыктандырылды. Пор айылынын тургуну жолдошу автомобилин жеке эсебинен аялдама курулуп пайдаланууга берилди. Пор айылынын тургуну Жекешкер Жумашулуу Давес тарабынан балык өстүрүү колго алынып, ал жерде балыктын 5 түрү бүгүнкү күндө өстүрүлүп жатат. Кеңеш айылынын тургуну Кудайберди Таланбек тарабынан Сөөлжан Куртун биогумус багып, кыркты кайра иштетип, таза органикалык жер сервистерди бүгүнкү күндө алып жатат. Пор айылынын ортолук көчөсүнө 300 метр жерге айыл өкмөтүнүн бюджетинен акча жумшалып шагыл төгүлдү. Кеңеш айылындагы жаңы курулуш мектептин жанындагы көчөнүн 700 метр жерге Жекешкер Маткасым тарабынан шагыл төгүлдү. Ошентип, Кеңеш айыл өкмөтү боюнча өткөн жылы 2,4 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Эми Карабулжа айыл өкмөтүнө өтө турган болсок, Карабулжа айылынын Жекешкери өз каражаттарын Айлиев Байдарбек 5 миллион сомго таш кесүүчү станок алып келип, курулуш иштери бүткөрүп ишке берүүнүн алдында турат. Исраилов Мирбек 1 миллион сомго перспективалык чыгарып ишке берип, 8 адам жаңы жумуш орду менен камсыз болду. Ал эми Батырбек Бурул 5 000 сомго тигүүчү ишке киргизип, 6 адам жумуш орду менен камсыз болду. Мээрин мектепке чейинки билим берүү уюмунун имараты Агахан фондусу жана Япониянын элчилигинин каржылоосу аркасында 2 миллион 180 000 сомго, айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетине 800 000 сомго, бардыгы 2 миллион 980 000 сомго курулуш иштери бүткөрүлдү. Эргеш Осмонов орто мектебине АБР аркылуу 2,2 миллион сомго заманбап техникалар жабдуулар менен камсыз болду. Бош турган блогуна Ош мамлекеттик университетинин алдындагы Карабулжа гимназиясына 2 миллион сомго оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Бегиев атындагы орто мектебинин алдына 20 жылдык бүтүрүүчүлөр 200 000 сомго таптан таш төшөп беришти. Карабулжа айылынын Жекешкерлери Дөйтөев Рахманберди 20 миллион сомго спорт комплексин, Майлыбаш Ырысбай 2,5 миллион сомго жаңы футбол аянтчасын өз каражаттарынан куруп ишке беришти. Рыспай Абдыкадыров атындагы маданиятынын бөлмөлөрү дем берүүчү гранттан 3 миллион 653 миллион
1000 so'm. Aylık hükümetin jергiliki büdjetinden 700 000 so'm jumşalıp kapitalды mumdadan ötkөрüldü. Yusuf Atına Orta Mektebi'ne janıdan sport zal aylık hükümetin jергiliki büdjetinden esenen 6 milyon so'm kurulup paydalanууга berildi. Karabulca ayının İsmanov atındagi köçөнүн turgunu birinci toptog'u mayıp Pusuru Ömürбеке klassdaşları tarafından turak uyu kurup berişti. Beymirza ayının turgunu birinci toptog'u mayıp Kurbanova Barkan'a Beymirza ayında uyuşturulgan Iymandуу Келечек Kayrımdılık Fondu tarafından turak uyu kurulup paydalanууга berildi. Bu yerda жетекчиси Malik Absamatoviç şonda ele bu Kayrımdılık Fondu'nun şotuna demeçilerden şu günge çeyin akçılar düşüp al fondunun akça karajatları koyup çırar. Jana üşünde kolunda çok üybürlerge sağım üyünden alınıp verilip çırar. Bu işlerdi uyuşturdu da biz şu dağı bir rek şu Asılbek Şaripuş'un emgeri çoğu ekendini belirlep aytıp koyumuz gerek. Jekeşker Mamaş Turusbek tarafından Çukotaylı Kayrımdılık Fondu arkılı Akimbayev atındagi köçöge 1 milyon so'mga asfalt töşelip paydalanууга berildi. Oşonda ile Karabulca ayının Jorakul atındagi köçöge Zulpkarov Eleman öz karajatından 100 000 so'mga, Жылтыров atındagi köçöge Nurbek Жылтыров 10 жерге, Abdullayev atındagi köçöge Abdullayev Aklet tarafынан 10 жерге, Bedalov Rahmatullo atındagi köçöge 100 000 so'mga 15 жерге. Şunda ile Jakıb Taşı Ağacı atındagi köçöge baldarı tarafından jarıktandırılıp, jana şagıl tөгüp, bu işlerge 93 000 so'm jumşaldı. Sarıgamış ayınındagi Ömer atındagi köçöge Omorovtardın üy bülösü 60 000 so'mga, Adaşkın atındagi köçöge baldarı 25 000 so'mga, şunda ile 1. ayında Tanabay atındagi köçöge Jaşoşular tarafından 50 000 so'mga, Ahmet Aliyev atındagi köçögenin jaşoşular tarafından 25 000 so'mga tünkü jarıktandırуулар ornotuldu. Al endi Karabulca ayının Borborduk köçelerine aylık hükümetin jергiliki büdjetinden 1 milyon 465 000 so'mga tünkü jarık ornotulup koyuldu. Andan dışarı Karabulca ayının Borborduk köçelerine Aliyev Suranbayev, Aliyev Cembekov, Pazılıp Kalmatayev jana Cembekov Pazılıp köçelerinin kesişlerine 2 milyon 400 000 so'mluk yol çıraklar svetoforlar ornotuldu. Bundan sırtkari Seyil Park'ın yaşlıdandırı köktendүү işlerine 1 milyon 54 000 so'm jumşaldı. 1. may ayının bütürüşçüleri 2 meçittin sanitardık alanın jakşırtууга 300 000 so'mluk demirçilik kılıştı. Jekeşker Orozmatov Rıspay'ın demirçiligi bilen 1. may ayına 1 milyon 200 000 so'mga tiptүү meçit kurulup paydalanууga berildi. Oşontip Karabulca ayın hükümeti boyunca ötken yılı 141 milyon so'mluk jumuşlar atkarıldı. Karabulca ayın hükümetinin karay turgan bolsak ötken yılı İsmail Kurmanbek tarafından 630 000 so'mga Kulöskana jana 2 milyon 480 000 so'mga Zamanbap monça kurulup berildi. Gidrobeton stroyşkınasının жетекчиси İsmail Чыңгыз tarafından Karabulca ayının atalış körnөгүн 150 000 so'mga bütkörüp İsmail atındagi Orta Mektebi'ne 400 000 so'mluk tapan taş basıp berdi. Karabulca ayında Mamutov Avakedin жетекчisi arasında Bişkek şahrındagi Karabulca atlılarının jardamı bilen 350 000 so'm toplolup Karabulca ayının nomeri 16. üy dargına toğuşkan imaratın eşik aldı betondoldu. Mamat Akınov Adilbek tarafından Karabulca ayında 480 000 so'mga Peskovluk çıkartışık açılıp 10 adam jumuşçular bilen kamsız oldu. Karabulca ayında kaymaktın turgunları Cumayev Askarali, Çonoyev Adamcan, Bokoyev Toktamambat, Aytmamatova Belge Can Abdurrahimov Askarbektler tarafından 1 milyon 705 000 so'mga içki çarmılık köçörüne şagıl tөгülüp jarıktandırуу koyuldu. Akkaya ayının Amirakul atındagi Orta Mektebi'ne 98 yılkı bütürüçleri Akkaya ayının yeri bilen birgelikte oşel ayıldın turgunu mayıptığına baylanışlı mümkünçülüğü çekilgen Belekli Nurbek'e can uyu salıp berişti. İsmail atındagi Orta Mektebi'nin 20 yılkı bütürüçleri az kamsız bolgan üylülerde sağımı alıp berişken. Oşonda ile İsmail Cantöş'ün Mektebin bütürçüleri narkı 85 000 so'mluk, Amirakul Oktadın bütürçüleri 68 000 so'mluk. Oşon Cantöş atındagi mektebin bütürçüleri 85 000 so'mluk video bayqooruna düşüp Sarıbulak Balдар Bakçasına muzikalık borbor berek kılışkan. Anısının koldosu bilen 4 milyon 946 000 so'mga jumşalıp 2 köprü, mal üçücü jay jana biotermikalık çukur salınıp yol telef teknikasını alınıp gelindi. Bu işlerge Alis'ten 3 milyon 674 000 so'm jumşalıp, aylık hükümetinden 717 000 so'm, elin salımı 554 000 so'mdu tüzdü.
Birikкен Uluslar Uyumunun azık-түлік программасы арқылы işlegенlerге 220 000 сомдық azık-түліктер tarqatıldı. Аққия каналы сол есебінен тазаланды. Аққия айылының Тасқорған учаскасына Кент Болатау қоғамдық фонд тарапынан 175 000 сомға жөө жүруші көпірі салынды. Ошондой эле Карабастар айылындағы балабақчанын имараты Ахан фонд тарапынан 1 828 000 сомға ремонттан өткөрүлдү. Карабастар санаториясы өздік чарбалық есебінен 2 420 000 сом жұмсап санаторияның материалдық базасын жақсыртысты. Ошентип Карабастар айыл өкмөтү боюнча өткөн жылы 16 200 000 сомдук жумуштар аткарылды. Эми мына Кашкажол айыл өкмөтүнө өтсөк, Арис тарабынан Тоғотой айылындагы Алатоо булагы программасынын алкагында 21 827 000 сомго Тоғотой айылындагы ар бир кожолукка таза суу киргизилди. Кашкажол айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучулар бирикмесине НТ 82 өлкөсүндө тракторду алууга долбоор тарабынан 1 92 000 сом, элдик салым 364 000 сомду түздү. Ал эми Үсайеттин агрогоризонт долбоорунун негизинде 511 000 сомдук күнөшкана курулду. Агахан фондусунун каржылоосунда Үңкүр терек жайлоосуна 250 000 сомдук база куруп, Жиде айылындагы бир га жерге тоолуу багачылык долбоорунун негизинде 239 000 сомго Афганистандан келген алманын 4 түрү боюнча көчөттөр эгилди. Актерек участкасында бүткөрүлгөн көпүрөгө Арыстан 1 737 000 сом жумшалып, элдик салым 579 000 сомду түздү. Бириккен Улуттар Уюмунун жумуш үчүн азык-түлүк долбоорунун алкагында Октябрь айылындагы 5 каналдын 700 метр аралыгы бетондолуп, атталган жумуштар үчүн 250 000 сомдук азык-түлүктөр берилди. Тоғотой айылынын тургуну Пазылов тарабынан Тоғотой айылындагы көчөлөргө узундугу 2,5 километрге 370 000 сомдук жарыктандыруу коюлду. Ал эми Мамашев, Култаев, Меңдибаев, Алиев, Абдысатаров, Муратов, Маткасымов, Исаковтар тарабынан 450 000 сомго Тоғотой, Жаңталап, Октябрь айылдарынын социалдык мекемелерди көптөндүрүп, декораттык көчөттөрдү эгишип, аялдамаларды курушуп беришти. Арыстын каржылоосунда 6 миллион сомго Тоғотой айылынын ички жолдоруна шагыл төгүлүп, анын ичине 300 метр аралыкта бетонлоктор коюлду. Үмөталиевдин жеке каражатынан 1 300 000 сомго Тоғотой айылынын киребесиндеги көпүрөнү кеңейтип, эс алуучу айылчасын курду. Ал эми Маманов, Чолуев, Үсөнов, Тайыров, Жусуповтар тарабынан 230 000 сомго айылдардын ички жолдоруна шагыл төгүлүп, Кум каналына көпүрө курушты. Ош шаарында Октябрь айылынын тургундары тарабынан 700 000 сомго Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына арналган эстеликке танка замберек орнотуп беришти. Жиде, Октябрь, Жаңталап айылдарынын тургундары тарабынан 3 айылдын мечиттерине 1 100 000 сомго атайын бөлмөлөрдү жана арканабес куруп беришти. Арыстарянын Байбеков орто мектебине 1 300 000 сомдук ажаткана курулуп, Агахан фондусу тарабынан Жиде балдар бакчасына 546 000 сомго жылуу системасы орнотулду. Бириккен Араб өлкөсүнүн жардамы менен номер 17 Тоғотой үйлөрү Далара тоона 300 000 сомдук стоматологиялык жабдуу алынып, саламаттык сактоо тармагынын фор программасы негизинде 250 000 сомго жылуу системасы курулуп, суу киргизилди. Токоев Айбек өз эсебинен 4 тоголок жетимге 140 000 сомго 4 баш саам үй алып берди. Биймиз айылынын турмуш шарттуу үй бүлөсүнө 1 500 000 сомго турак үй салып берди. Жеке демөөрчү Садык Маматов Тоғотой билим коомдук фондусу жана 20 күчүлөр тарабынан 256 000 сомго Кул Маматов орто мектебинин интернет ситосуна, Байбек мектебинин муктаж болгон окуучуларына жардам беришип, Жиден орто мектептин айланасын тосуп беришти. Тайырып Байымбетовтар өз эсебинен Кашкажол айылынын аймагында аз камсыз болгон жарандарга 185 000 сомдук жасалма тиштерди салып, акысыз медициналык текшерүүдөн өткөрүштү. Жаштардын спорт жана менен машыгуусуна шарт түзүү максатында Жеңиш Бекиевдин демөөрчүлүгү менен Байымбетов мектептин стадионуна 2 миллион сомдук Октябрь айынын жаштары 1 миллион сомдук кичи футбол аянтчасын курушту. 4 турмуш шарттуу оор жарандарга камкөрү, айылдын калкын иш менен камсыз кылуу боюнча, калкты жумуш менен камсыз кылуу үчүн Сайытжанов, Исаков, Адиловдор
Aruzat çevir kolda toplarına 50 bin so'mduk 3 tane tügü maşinasını alıp verişti. Toğotoy kovumu Mamatcan Şergazi'ga 35 bin so'mga saniye alıp verip Karımşak uyunun çatının cavıga 50 bin so'm yardım verişti. Жаңталап айылының сыртта жүрген ұл қыздары мүмкіншілігі шектелген талай қызы Гүлзинаға ден соолығын чыңдаш үшін 90 мың сом жардам беришти. Ошентип Кашкажол айыл өкмөтү боюнча өткөн жылы бардык тартылган инвестициялардын көлөмү 42 миллион сомду түздү. Урматтуу элдик жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович, Кыргыз Республикасы региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясында аймактарды өнүктүрүү ишинде жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн аракети, талыкпас эмгеги эл үчүн болгон таза пейили чечүүчү рол ойнойт деп баса белгиледи. Жергиликтүү бийликтин биздин өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрүбүз менен аракеттенүүнү күчөтүү талабын коюп, инвесторлор менен биргелешкен бизнес долбоорлорду ишке ашыруу керектигине токтолуп, активдүү иштөөгө чакырды. İri işker, mecenattар менен жолугуп, өздөрүнүн кичи мекенинде өндүрүш ашуу боюнча ассоциацияларды түзүүнү сунуш кылды. Ошондуктан жакын жана орто ишкерлик үчүн жагымдуу экономикалык чөйрөнү жана бизнес климатты түзүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшашыбыз керек. Аймактарды өнүктүрүүдө заманбап IT технологияларды колдонуу менен 189 кызмат көрсөтүүнү саналыктык форматка өткөрүү региондорду өнүктүрүүнүн маанилүү артыкчылыгы экендигин эскертти. Урматтуу жыйындын катышуучулары, аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү саналыкташтыруу жылын өткөрүү боюнча бүгүнкү элдик жыйыныбыз жакшы иштерге багыт алган күн болуп калсын деген аруу тилек менен биз сиздер менен чогулуп отурабыз. 2019 жылга ар бир айыл өкмөтү боюнча аткаруучу иштерди аныктап алып, алыктуу иштерди колго алышыбыз биздин атуулдук парызыбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Азыр бизге ушул 9 киши жазылды. Ушул кароочу маселе ошон үчүн алгач сөзүбүз урматтуу Асылбек Шариповичке берсе. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, каралжалык жердештер, жакын адамдарыбыз, баардыгыбыз бирибизди ушул жерде отургандар тааныйбыз. Бир жол менен жүрөбүз, бир сууну ичебиз дегендей. Каяка барбайлык, жолубуз бир, бара турган жерибиз дагы бир. Каерде жүрбөйлүк, келе турган, кола турган жерибиз дагы бир, ушу Каралжа. Ошон үчүн бул күндө бүгүн ушу Бишкектен, Жалалабадтан, Оштон, Россиядан, Казакстандан ушу жерде көрүп турган манча-мунчадан отурган ушу биздин жердештерибизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Азыр биринчиден мен Пирим Михайловичтин докладын чуулатып абдан кубандым да. Көптөн бери мындай доклад болбой эле, чын айтыш керек. Конкреттүү түрдө тынынган жумуштар боюнча дегендей баардыгын белгилеп айтып кеткен ушу жакшы доклад болуп туруп. Пирим Михайлович. Эми бул түрдө ошол жерде отуруп чогуу маслихат кылып дегендей чогуу ошол жерде сүйлөштүк эле. Президентибиз региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Анан эмдиги жылы жыйынтыгын чыгарабыз дедик эле, мына жыйынтыгын чыгарып турабыз. Биринчи жыл докладка караганда, урматтуу Аким, жакшы эле Кудайга шүгүр. Мындай жылыш бар десек болот деп эсептейм бүгүнкү күндө. Ошон үчүн баарыбыздарга ушу жумуштарды кылган адамдарга айрыкча дегендей, ушу райондун жетекчилигине, айыл өкмөттөрүнүн жетекчилигине, ушу бүгүнкү докладда айтылбаган, салым кошкон баардык биздин жарандарга, туугандарга ыраазычылык билдирип кеткене уруксат бериңиздер. Чоң рахмат, Асылбек Шарипович. Анда кийинки сөздү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Эмил Токтогуловичке беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Каралжанын эли жана биздин сыртта жүргөн жердештер. Мындан бир жыл мурда да ушул жерде отуруп, кеңири сүйлөшүп, алдыга максаттарды койдук эле. Мына азыр
Акимибиздин отчетун уктук. Жакшы чоң иштер болуптур. 525 миллионго иш атылыптыр. Бул жарым миллиардтан көп деген сөз. Бул Карамылжанын тарыхына биринчи жолу ушундай жыдыш болду. Бул 2018 жылдагы аймактарды өндүрүү жылында бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири деп эсептейм. Ошол бирге ушул биздин жаранда жедештер салым кошкон бардык ишкерлер, бардык кишилерге мен өзүм атыман ыраазычылык билдирип атам. Биздин ардактуу мейманыбыз Кыргызстандын муфтии урматтуу Максатбек Азия Токтомушевич көрүбүз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmattуу musulman bir tugandar, kadırlı жердештер, sizler менен сыймыктанабыз. Карагылжа районунун каймактары отурат. Бирок Алла Тааланын бир аманатын айта кетейин. Мынакей азыркы чейин абдан жакшы сөздөр болду. Булардын баардыгы ушу өнүгүү, өстүрүү. Бирок челектин түбү тешик болсо, канчалык үстүнөн аракет кылбаңыз, суу деле, сүт деле токтобойт. Ушундай эле бизде азыр элибизде кичине исрапчылык деген бар. Бул тешикти бүтөбөсөк, канчалык инвестор алып келебизби, канчалык кайрымдуулук кылабызбы, ал өсүү өнүгүү элестете албайбыз. Бүгүнкү азыркыга чейин мага чейинкилер бардыгы Кудайга шүгүр, мынакей жаңак болсун, бал болсун, кандай чарбалардын бардыгы өнүктүрүү жакшы баяндамалар болду. Мен эки сөзгө токтоп кетейин дейин. Биринчиси биздин руханий өнүгүүбүз. Президентибиз Сооронбай Шарипович мына аймактарды өнүктүрүүдө былтыр дагы биз 7 областтын бардыгын кыдырдык. Биз кантип ынтымакты өнүктүрөбүз? Бул жактагы маселе. Биз канткенде тазалыкты өнүктүрөбүз. Бул дагы өтө чоң маселе. Канткенде биз уяттуулукту өнүктүрөбүз. Бул дагы чоң маселе. Мындай карай турган болсок, руханий диний жактан мен өзүм токтоп кете турган болсок, мынакей тазалыкты өнүктүрүүгө бир сом деле кетпейт экен. Башкаларга бардыгына биз акчага муктаж болуп токтоп калабыз. Бирок жүрөктүн тазалыгы, бири-бирибизге болгон мамилебиз, ынтымагыбыз, бир ой, бир пикир, бир кол. Мынакей азыр Асылбек Шарипович айтып кеткендей, алдыдагы кандай гана сыноолор бар, ылдый өдө бар, эл бөлүнбөш керек. Өзгөчө президентибиздин кандай гана приказы чыкпасын, биринчи Карагылжа району үлгү катары. Коррупцияга каршы дедиби? Үлгү катары көрсөтүшүбүз керек. Исрапкерчиликке каршы айттыбы? Биз көрсөтүшүбүз керек. Демек, ынтымак дедиби? Эң биринчи мына ушу элибиз ушул жактан ынтымак боюнча көрсөтүшүбүз керек. Демек, бул жердеги азыр тазалыкта мейли чөйрөнүн, көчөнүн тазалыгы болсун, үйдүн тазалыгы, иш-чаранын тазалыгы болсун, кийим-кеченин, жүрүш-туруштун тазалыгы болсун. Бирок эң маанилүү жүрөгүбүз бири-бирибизге таза болсун. Бири-бирибизге ак болсун. Бири-бирибизди басмырлабай, бири-бирибизди текеберленбей, бири-бирибизди алдабай, бири-бирибизди сатпай деген бул туугандар бүгүнкү күнү Алла Таалам бизге ырыскыны кең берди. Ушундай бир тоо берди жакшы, ушундай жай берди. Эч бир жактан кемчилдигибиз жок. Кичине кемчилдик аксагыбыз болсо исрапкерчиликтен бар. Экинчиси мына ушу кичине коррупция дейбизби, уурулук деп коет. Мамлекеттин акчасы болобу, жеке адамдын акчасы болобу, баары уурулук. Бу ислам каралайт буну. Буну алкымдан арам өтө турган болсо, дуа да кабыл болбойт. Алкымдан арам өткөндөн кийин ага дозоктун оту жетиштүү дейт. Ошондуктан мен азыр токтой турган 4 маселем бар, жасай турганыбыз. Мен өз жеке Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын ушундай бир мындай не десем, өкүлү катары айтайын, мына иман, Кур'ан, хадисти түшүнгөн киши айтайын. Биз ушул тазалыкты менен аймактарды өнүктүргөнгө, мамлекетибизге чоң салым кошсок, мына келген адам бизге Европа тазалыкты үйрөтпөйт. Биз аларга үйрөткөнбүз тазалыкты. Жолдун тазалыгы болсун, башка нерсенин тазалыгы. Экинчиси уяттуулук. Жаштарыбыз улуулардан уялса, ата-энелеринен балдары уялса, уятсызга кете турган болсок, бул батыштын саясаты башка жакка алып барып коет го. Биздин каада салтыбыз, урп адатыбыз, өзүбүздүн менталитетибиз, улууларды урматтап, энелерди сыйлап, аял затына аяр мамиле кылууда буларга өтө чоң салым кошкон го. Демек, уяттуулук имандын маанилүү бутагы экен.
Мурда дайыма урушат эле, уурлук кылсат эле, уяты жок, арак ичсе деле уяты жок. Эмне үчүн? Уяттуулук болсо ушунун бардыгын кылбайт экен. Адеп дагы болот экен. Үчүнчүсү кайрымдуулук боюнча абдан жакшы айтылды. Мына эгер зекет берген киши ислам динде аны берешен деп айтылбайт. Ал милдеттүү берешендүүлүктүн эң төмөнкү. Бери мындай айтканда сараңдыктан чыгып, берешендүүлүктүн катарына эми кошулду дейт. Зекет берген киши. Бүгүнкү күнү 127 миң сом кимдики акчасы болсо, ал бай. Шарият боюнча бизде 127 миң сом кимде бар? Ал байга кетет эле. Ал жакырга, кембагалга кирбейт. Ал зекет алганга уруксат эмес. Демек бизе каниет азайып атат экен да. Каниеттүүлүктү эле күчөйтүргөн болсок, Кудай шүгүр бүгүн алхамдулилла бар. Мынакей Карагулчанын өзү эле, мен ойлойт элем, байлар да зекет берсе, Ош областы боюнча, Карагулчада эмес, Ош областы боюнча бир да жакыр адам калбайт, кембагал адам калбайт. Мынакей той тамаша эми жакшылык менен жамандык тагдырыбызда бар экен. Кээде той болот экен, балдарыбызды үйлөйт экенбиз, үй салат экенбиз, машина алат экенбиз дегендей. Кээде жамандык болот экен, ажырайт экенбиз жакшы көргөнүбүздөн. Ушу той тамашаларда жана өлүм жетимде исрапкерчиликке катуу көңүл бурбасак болбойт. Ислам дини, исрапкерчиликке душман. Инналлаха ла юхиббул мусрифин. Жараткан Алла исрап кылган кишини жакшы көрбөйт деп атпайбы? Дагы бизде ушу сууда дарат алып атсаңыз, дарыянын түбүндө дагы исрап кылба дегенге буйрулганбыз. Мен азыр убакытты исрапкерчиликке өтпөй эле коеюн. Убакыт якта турсун. Бүгүнкү Алла Таалам берген мал мүлктү исрап кылып атабыз. Бул Кудай сактасын. Берген Алла алганды дагы билет. Ошого зар болуп калбайлы, ошого кор болуп калбайлы. Биз ушу жаратканга сооп үмүт кылып, ата бабаларыбыз, тууганыбыз көз жумса, биз аларга сооп кылабыз деп жылкы союп атабыз. Койлорду, уйларды союп атабыз. Жекеден канча деген тамак, канча деген кетип атат исрап. Ушуну эгерде биз туура багытка багыштасак, сообу дагы болмок, исрапкерчиликке да каршы күрөшмөкпүз. Жараткан Алла да ыраазы болмок. Мен сунушум. Башка областтарда дагы, башка жерлерде да ушундай сунушту айта элек. Мынакей азыр Кудай кааласа бул сунушту аткарсак болот да, анткени мен ишенем, бул жердеги машалла аттуу баштуу, салмактуу, артындагы эл барлык сөздү уга турган кишилер жыйналып отурасыздар да. Шарият боюнча кайгыруу күн 3 күн. 3 күндүн ичи 3 күн. Андан кийин 40-тык, 51, 7 жылдык деген жок өзү. Мына сиздерге мен диндар киши, кичине аз-маз көп эмес болсо дагы азыраак билимдүү киши айтайын. Мына ошо биз кайра чыгымдарды көбөйтүп, майда чүйдөлөрдү, материал алып, бияктарды эгерде соопту биз ушу жылкы сойгонго эле, жок кой сойгонго эле чектеп койгонбуз. Жок, мына азыркыларды көрүп, Биринтихановдун азыр отчетунан көрүп, ушунчалык ыраазы болдук. Кудайга шүгүр, ошо таш салып, эме кылса болот экен го, суу чыгарса болот экен го. Мынакей, адам өтүп кетсе, ошол акчага сиз суу чыгарыңыз. Ошол акчага, алхамдулилла мисалы, ооруларга дары-дармек алып берейин. Көчөлөрдү оңдойт. Жана башка. Демек, ушуга дагы чет мамлекеттин немелерин айтып атам да, мындай биздеги немеде жок. Арабия болсун, Турция, Пакистандарда болсун, мындай исрапкерчилик, мындай кан чыгаруу мындай жок. Алар болсо атайын ушу мен атамдын атынан ушундай бир жерге суу чыгарып коеюнчу дейт. Жок болсо дагы ушу бир мектепке паранча деген. Эмне муктаждык болсо, ошолорду бүтүрүп койсо, бул садакай жария деп коет. Мейли көпүрө куруу болсун, суу чыгаруу болсун, эгин, же болбосо жемиш, кандай гана болбосун, булардын баардыгы ушу соопко кетет экен. Биз ушуну туура багыт берсек да, мейли эми таптакыр эле эмес, мисалы бир кой менен деле кичине пата дуа кылып коюп, ушунча акчаңыз ашып атса, анын баардыгын эле бир күндө эле жеп жок кылбай, ошол жерде айылыбыздабы, жайлообуздабы кандай муктаждык болсо, мына ошого сарптап койсок, ал жерде канча жаныбар өтөт, канча инсан өтөт, баардыгынын сообу жазыла берет экен да. Мына мен силерге кепилдик менен айтайын, ушундай садакай жария деп коет. Адам өлгөндөн кийин аркасынан сообу агып барып турган, ушу сооптор мынакей жол салууда турат, суу чыгарууда турат, көпүрө салууда турат. Пайгамбарыбыз муну айтып кеткен. Адамдардын курсагын тойгозууда турат, кийим кечесин оңдоодо турат. Ошондуктан Алла ыраазы болсун, мынакей кайрымдуулук акциясында дагы айтайын, 127 миң сом кимде болсо, бул бай катары эсептелет. Эми кембагалдарга алхамдулилла азыркыдай берип турсак, социалдык проекттер чечилип турса, бул өтө жакшы болмок. Ислам дини берешендүүлүктү үйрөтөт. Берешен адам Аллага жакын, бейишке жакын, элге жакын.
Мына жакшы сөздөрдү уктук, канча миллион дегенде саптагандарды уктук. Кудай кааласа Рамазан айы келатат. Бунда дагы ага чейин дагы Кудайым буйрса биз да өзүбүздүн тарабыбыздан иншалла азыр кызыктырып, өзүбүз баштап иншалла, өзүбүздүн айылыбыздан, өзүбүздүн районубуздан деп баштаганга аракет кылабыз. Рахмат, жараткан Алла Таалам. Бир эки неме билесиздер, падыша деген бул жерде Алланын көлөкөсү болот. 3 кишини урматтоо жараткан Алланы урматтаганга барабар. Биринчиси мусулман карыяны урматтоо Алла Тааланы урматтагандай экен, пайгамбарыбыз айтты. Экинчиси адилеттүү падышаны урмат көрсөтүү жараткан Аллага урмат көрсөтүү менен тең экен. Үчүнчүсү Куранды кары деп коебуз, Куранды баштан аягынан жаттаган, ага ошо өзү дагы амал кылган кишиге урмат көрсөтүү жараткан Алла Таалага урмат көрсөткөндөй экен. Ошондуктан иншалла мынакей биз качан бүгүн өтө жакшы жашап атабыз. О ата бабаларыбыз укпагандай, ата бабаларыбыз көрбөгөндөй машинелерибиз, тойлору, дасторконго ниет кылайлы, шүгүр кылайлы, исрафкерчиликке чогуу күрөшөйлү. Алла Таалам баарыбыздын жүздөрүбүздү жарык кылсын. Укканыңыздарга чоң рахмат. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Чоң рахмат. Аябай баалуу кеңештер айтылды. Сөзсүз муну ошол биздин бүгүнкү жыйындын резолюциясына киргизебиз. Мына Сергей Бич айтты, эми токтоп церковь маселелерибизде жерде секретариат иштеп атат. Шуну өзүбүздүн кабыл алган резолюциябызга ошону киргизебиз. Анда азыр кыз сөздү бизден ошол урматтуу мейманыбыз Атайын Бишкектен келген жана эле бир көчөнү асфальттап берген деп айтты. Ошо Мамашев Кырсбек Чукуевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, агайын туугандар, мекендештер. Ар дайым келе жатып көпүрөгө келгенде кадимкидей толкун арасында мен чындап эле айта бир аябай толкунап отурам. Себеби биринчиден ушул жерден чоңоюп ким дыккан, ушул жерден тамган, ушул жердин ар бир адамы мен үчүн өтө улуу сыйлуу адамдарсыздар. Ошон үчүн дайым келгенде ушундай бир толкундагы сезими турат. Мен эми келбөөгө акеп отуруп калбадым деп. Ошон үчүн саламатсыздар бир жагайын туугандар. Биринчи мен айтайын дегеним, эгер туура саясат болсо жакшы жыйынтыктар болот экен. Мына өзүбүз азыр көрүп отурдук. Кандай жакшыркай ийгиликтер болуп атат, кандай жакшыркай жыйынтык, конкреттүү жасалган иштер, ушунун бардыгы негизи туура саясаттан да. Былтыр биздин президентибиз Сооронбай Шарипович ушу аймактарды өнүктүрүү жылы деп ушу жарыялап койду эле. Чындап эле бүт Кыргызстан боюнча сейчас бүгүнкү күндө чындап эле аябай жакшы жетишкендер болуп атат. Ушу туура багыт деген жакшы нерсе да, мына айтайын деген себебим. Мына бул жерде көйгөйлөр болуп атат. Ички миграция, сырткы миграция, ошол жумуш орду, ар жак, бер жак, мунун баардыгы ошого байланыштуу да. Эгер туура саясат болуп, биз өзүнүгү айтат го, алам айылдан башталат дейт. Чындап биринчи кандай гана мамлекет болбосун, өнүккөн мамлекеттердин баардыгы ошол аймактардан баштайт өнүгүүнү. Бүт маселенин баарын аймактардан чечет. Андан кийин анан өлкө өнүгөт экен да. Биз дагы ушундай туура багыт берип биздин президентибиз туура жолго түштүк. Ал аз келгенсиз быйылкы жылды дагы мынакей аймактарды өнүктүрүү жылы деп дагы бир жолу кайталап айтып, себеби деген бул туура жол менен баратабыз. Ошон үчүн менимче эң мындай туура багыт, туура саясат болуп атат. Мен эми бул жерде мен карап көрүп атам, бул жерде ишкерлер аябай көп экенбиз. Бул жерде бүт ишкер өздөрүнүн ага эмгеги менен ушул ишкерчиликти жасап, бүгүнкү күндө мынакей баарыбыз ошол өлкөбүзгө экономика салым кошуп атабыз. Мындай өзүбүздүн туулуп өскөн жерге жардам берип атабыз. Мен ушул сөзүмдү ушу сиздердин атыңыздардан сүйлөгүм келип атат. Себеби жети адам экен, ошол ишкерлердин ичинен жалгыз мен экенмин. Мен ушун үчүн ушул жака бир аз мындай көбүрөөк көңүл бурсам. Биринчиден, мынакей биздин президент дагы бир туура саясаты. Биринчи келген күндөн баштап, мына бүгүнкү кече эле Баткенде ишкерлерди колдоо көрсөтөлүп деп атат. Эң негизги бүгүнкү күндө сезип атат да. А ишкер деген ким болот? Биз сиздер ушул жумуш орун берип атабыз. Ошол салыктарын төлөп атабыз. Өлкөгө экономикасын жардам берип атабыз. Бардык өзү негизи түбү секретип ушул жерде жатат. Эгер туура жол болсо, чындап биз тез аранын ичинде жакшынакай бир эле аймакта эмес, негизинен кыргыз экономикасын, кыргыз элдин турмушун жакшыртуу боюнча
bir çoğun şu işkerde salımı başlattı ben ayta alamam. Sebebi bu жерде ben görüp atamın yüzdөгөн адамдар иштеген жигиттер отуруп bu yerде. Мындан кийин да ушундай ынтымагыбызды эч убакта арабай, ынтымакта баарыбыз аман эсен болобу. Сиздерге үйүңүздөргө дайым жакшылыктар, ийгиликтер боло берсин, баарыңыздардын үйүңүздөрдө жакшылыктар боло берсин. Şu жакшы ниеттер менен мен сөзүмдү аяктайм. Рахмат. Çok rahmat. Hurmatlı bugünkü jыйындын katılışçıları, bugünkü şu yıl jыйынтыгын чыгарып аткан жыйындын katılışçılarını kutuktоо үчүн районубуздун борборундағы Шариф Жээнбеков атындагы интернат лицейинин окуучулары келишкен. Анда куттоо кезеги мектеп окуучуларына. Katılışçıları, atarıtı alыстан kelgen ardaqtуу konoktор, jana жалпы эле мында отурган эжагайлар, сиздерге Шариф Жээнбеков атындагы интернат лицейинин Манас жаштары уюмунун атынан айтабыз: Ысык салам, ысык салам, ысык салам. Биз Манас жаштары уюмунун мүчөлөрү мамлекетибиздин, ата-энелерибиздин, ага-эжелерибиздин биз үчүн көргөн камкордугу жана талыкпаган тарбиясы үчүн сыймыктануу менен ак эмгегиңиздерге баш ийип таазим кылабыз. Өзүң барда максатыма жетемин, ааламга жар салымырдап кетемин. Касиеттүү элим жарым сыймыгым, Кыргызстан менин ыйык мекеним. Sen болбосоң мендемненин жалыны, sen болбосоң мендемненин жарыгы. Sen өзүңсүң күрөө кандын тамыры, sen өзүңсүң өмүрүмдүн таң нуру. Ырыс кешик кут береке төгүлүп, бүгүнкүдөн эртеңки күн көрүнүп, келечектин туусун бийик көтөрүп, өлкөм барат күндөн күнгө өнүгүп. Өлкөнү санариктештирүүнү бушак жайып тособуз, аймактарды өнүктүрүүгө биз дагы салым кошобуз. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке Акыйкаттык, чындык болуп тиреги, төрөлгөндөн элдеп согуп жүрөгү, Кыргызстандын келечеги үмүтү, эл арасы адал эмгек түдөгү. Аймактарга абдан көңүл бөлүнүп, президенттин камкордугу көрүлүп, санариптик жылга кадам таштадык, өлкөм барат күндөн күнгө өнүгүп. Эл жерине оомат келди калайык, келечектин жагып жарык чырагын президентибиз баштап алга баратат, туу көтөрүп ар намыстын ураанын. Мөлтүр кашка ичип суунун тазасын, кыргызымдын алып берген батасын, жаркын жашоо өнүгүүгө үндөгөн эл агасы президент жашасын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жээнбеков Василбек Шариповичке өлкөбүздү тоноп чачып бүлүнгөн, куруу үчүн жан аябай жүгүргөн, ата журттун асыл улуу кыраны, эл кызматы үчүн билек түрүнгөн, республикада зор өнүгүү жаңылып, келечектин үнү чыгат жаңырып, элибиздин шаңдуу баскан кадамы
бара жатат бүт ааламга жаңыртып. Айткан сөздүн эчбири жоктур буруму. Ошондуктан сизге арнадым ырымы. Кылымдарга улуу изди калтырган. Сиз болосуз элдин уулу чыныгы. Кыргыз эл акыны чыгармачылыкта жетишкен ийгиликтери үчүн деген Кыргыз Республикасынын президентинин сыйлыгынын ээси Аматов Маркабай агайга элге окшоп баспай чалкалай, эл жүгүн артып аркалай, эл акын болду сүйүнчү, эл уулу агай Маркабай. Затыңа берип көрк атын, айылдан чыккан өрт акын, сиз менен кара кулжадан болду эми элдик төрт акын. Чабыкпас куштун туйгуну, кадырлуу элдин сыйлыгы, кут болсун агай эл акын, калкыңдын берген сыйлыгы. Ош улустук кеңешинин төрагасы Мусаев Тайлакбай агайга Жакшыртып айыл аймагын демирге баштап ар дайым Тайлакбай агай алдыда көтөрүп элдин байрагын 150 миң акчалык айылга басып келдиңиз, көчөгө шагыл төктүрүп түнкү шам коюп бердиңиз. Кадырлуу биздин аксакал, сизге арнап бүгүн ырдайбыз. Урматтап сизди дайыма, сыйлайбыз агай, сыйлайбыз. Мамлекеттик коомдук ишмер учкуч Салиев Саматбек Сатыбалдиевичке Ağlamda türe kıdırıp, samayat benim sınırıp, ülkenin tuğusun kadarıp, kuştuğuz kuşkay zımırıp, kargıyten zemdir atıp, bütüyle elim kanatıp, elmine kayığa gelmeken, bu kitle uçup bırakıp, 62 gün kıdırıp, mekenge aman kondunuz, tam kaldırıp bağırsın, Namelin oğlum oldunuz, ağay, aman esen olunuz, emi, ayga varpınız. Oş Orumuzunun İçki İşler Başkarmalığının başçısı Nurdinov Malik Absamatoviç'ke Күчүрмөн кызмат аткарып, калкымдан чыгып тапталып, аймактарда иш жүрөт, темирдей тартип сакталып, турмуш шарты өтө оор, абдан муктаж жардамга там салып берди жаныдан, Курбанова Баарханга. Кайрымдуулук көп жасап, демөөрчү болот айылга, жардамды берет тинимсиз, кышында дагы жайында. Агай, эмгегиңизди баалайбыз, сизге амандык, бакыт каалайбыз. Бишкектеги Дасмия компаниясынын президенти Мамашов Трузбек Чукуевичке жана жеке ишкен Ажимаматов Нышанбай Зайнабидиновичке Biri Bişkek, biri Oştu Cerdegen, ek azamat daim birge elmenen, sosyaldık kurulmanı kötörüp, ak emgekten abiyir taat terdegen, ak milletim elge kızmat kılıç der, özelinden alkış allı durus der, milyon somga asfalt taktı joldurdu, Karakulcadan bizdin ağay kurus bey, başta жылда жақшына кайжышанды, жардан бері жылдан жылға күч алды. Жол, таза су, спорт залды курдурган, кимдер билбейт Ажиматов нышанды. Көтөрүлдү калктын бийик желеги, айыл жери өнүгүүдө себеби. Бар болгула эр азамат агалар, элибиздин сыймык, сыйлык ээлери. Оштогу Отор Ойл компаниясынын жетекчиси Сатыбалдиев Курустамбек Камбаралиевичке жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башкы эсепчиси Бегиев Жеңишбек Мелисовичке Курстан агай кереметтүү чалмадан, бүт өмүрүн эл жерине арнаган, спорт залы, автожол көпүрө, курулуштар нечен бүттү сандаган. Мырзакенин алайкуунун арасы, жолдон тынып элибиздин санаасы, Камбар агай тарбияда өстүргөн, Курстан агай кыргызымдын баласы. Жеңиш агай жылда келип айылга, үй шарты оор, үй бүлөнүн камында, мини футбол
Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын Ош шаары боюнча жетекчиси Токоев Айбек Рахманбердиевичке аймактарды өнүктүрүү жылына белсенипсиз кириштиңиз чыгына бир үй куруп 4 сан үйдү бердиңиз. Turmuş şartı or übülöğüna, Prezidentin sayasatın kolduğun, sosyaldık çoğ salımın bolcağın, öze versin özünüzde yağalar, ülkemizдің geleceğin bolcağın, barkın bilgen yumşak menen katuğunu, ığın bilmey jalpı bolup jatuğunu, kutlu bolsun sıylığınız bugünkü, rayondun en ardaqtуу atuğulu. Regionaldı Jeke İşgерler Kengешinin жетекчиси Мамеджанов Аскарбек агайга Emgektin izde başkıçın, tüyüşüktün basık baskıçın, çıkan işker mıhtadiz, жетекчinin yaşısı, alay kuğunun törünü, süt kurut segin işletti, biyogaz stansiyasını kurup, eldin bağırın tiktetti, Ekaturizm 2018 festivalin uyuşturup ötkürdü, 16 memleketten gelgenler, aytıştı maqtağı kepterdi, ağay menen bölünöbüz sıymıqa, tatıktuğusuz maqtağı menen sıylıqa. Türkiye İşker İbrahimov Ruslan jana bacı kızmatkeri Bazılov Şumkar agaylarga Sorulup çıkıp yaşlardan, arkamda işçi atlardan, kalkıda kızmadı taşır, kızmatla çırıp taşalgan, biri kursa arıbatsal, biri kurma mancalı, ödüktür öcülünde, uşunday salıp koşmalı, taşka çalmaya sarmamış, elinde güçlü armamış, tazası mecit kuraşıp, çalmadı jasa alban iş. Biz, ana saçları, uyumlu müceleri, ululardan yolun yoldu, dalıtpay bilim alıp, mekenimizin özü bölünmüş üçün, öz sağımızdı koşuğa, sonra bilimiz, adil cana ak boluğa, bilim alıp tak boluğa, arnamız kabet boluğa, mekenime cep boluğa, sağlara duhan veremiz. Yaş öspürümler uyumlu müceleri, verilgen altına dayar bol, daim dayarız. Ağdalu salt sanalu elim benim Dastarkon tolarıstı beylikenen Mekenim asıl yerim Kırgızistan Türarım sıymıktan selimine. Hurmatlı jıйындын katışları, bardığınızda unutыңыздарда. Bizde atayı gelip, bugünkü jıйындын katışuşlarını kutluklayıp gelgendik üçün, alardın jakşı kavlo tilekleri üçün, jakşı ırlar üçün, şul rayonumuzun borlarındaki şarı Cembek atındaki mektepkin, şu internat liseydin okuşlarına sizlerin atınızlardan çok rahmat aytıp, şu densolukların çın balıp okularında çoğun iyiliklerin boluşun kalak kötü ruhsat edinizler. Siz talkunu ulantamız, hazırkı söz Kızılcan Ayıl Aymağı'nın turgunu,
Kazak Respublikasının Astар şahrında işlep жатқан жеке işker жерлешimiz Тоқтоғұлов Абдырашид Тоқтоғұловқа беріледі. Абдан жақсы жиын өтіп жатады. Бұл жиын өзі биылғы жылда, өткен жылда президентіміз Тоғызбай Жээнбековичтің соңшыменен аймақтарды өніктіру жылы деп аталды. Биылғы жылда дағы аға мүмкін санарипташу деп жариялаптыр. Бұл өз мезгілінде қабылданған нәрсе. Өзіңізге белгілі қазір айылдың маданиятын көтербесе болбай тұрып отыр. Көп жаштарымыздың барлығы мигрант болып сыртқа шығып кетіп отыр. Айылда жаштар қалмай қалып отыр. Вот ошоларды тоқтату керек. Ошоның үчүн жасалып жатқан иштерди көрдүм. Экинчиден бул айылдардын маданиятын көтөрүү үчүн жогоруда айтылып кетти. Өкмөт тарабынан ошондой эле жергиликтүү ишкерлердин атынан сыртта жүргөндөрдүн атынан көп жардамдар болуп, көп иштер аткарылып тур. Анын өтөдөндөр уруп отуруп, жакшы иштер болуп. Жерлешибиз Үмөталиев Рысмамат Турсункуловичке берилет. Өтө мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен ассаламу алейкум. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Сиздерге Бишкек шаарында жашаган Кашкажол айыл өкмөтүнүн жаштарынын жана өзүмдүн атымдан ысык салам айтып коюуга уруксат этиңиздер. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаганын мекенибиздин атуулуу катары чын ниетинен колдоп, киндик кан тамган айылыбыздын өнүгүп өсүүсүнө кандайдыр салым кошууну чечип, айыл өкмөт жана туугандар менен кеңешип, Каракулжа Тогодой автожолундагы Базар Арык каналына курулган көпөрө авариялык абалда кооптуу болгондуктан калыбына келтирип, көпөрөнү курууну колго алганбыз. Каналда суу убактылуу токтоп тургандыгынан пайдаланып, 2018 жылдын жаз айлары ичи узуну 10, туурасы 8 метр болгон көпөрөнү куруп бүтүргөнбүз. Көпөрө айылдын башталышында болгондуктан айылды көктөндүрүү максатында каналдын жээгине арча жана кайындар тегилип, эс алуу үчүн отургучтар 12 метр бийиктикте Кыргыз Республикасынын туусу жана 3 метр постамент орнотулуп, 5 метр бийиктикте жер шарынын формасы глобус коюлуп, дүйнөгө тынчтык деген композиция жасалган. Бардыгы жогорудагы иш-чараларга 1,5 миллион сом акча каражаты жумшалды. Жал менен жаштарды өзүбүз туулуп өскөн айылыбыздын өнүгүүсүнө колдон келген салымыңыздарды кошууга чакырып кетем. Президентибиз айткандай, айыл өнүксө, аймак өнүгөт, аймак өнүксө, өлкөбүз өнүгөт. Баарыбыздын тең жүрөгүбүздө бекем ыйман, жүзүбүздө нур, берекелүү өмүр насип кылсын. Көңүл болсун. Söz Laytalay'ın turgunu Türecan, Kençelik Türecan'a görüldü. Assalamu alaikum, Adırman Kalkım, yerdeşler, bilim öküldörü, deputatlar, hurmatlı mufti, baksızlarda amançılık, Kudaydan жақшылықтардың жаршысы болушыңыздарды Kudaydan тілеп кетем. Барлығыңыздардың үйлеріңіздерге игілік, бақыт тілейміз. Бұл жерге менің сөйлеп қалғанымдың себебі біз Лайтала айыл өкмөтү Каракулжа районунда чоң айыл өкмөттөрдүн бири болуп эсептелебиз. 12 миңдан ашыгыраак калкыбыз бар. Бирок ушул чоң айыл өкмөт болгонубуз менен бизде спорт комплекс жок экен, Асылбек Шартович. Биз ушул айыл жаштары демилге көтөрүп, быйыл 2 жылдан бери урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү жылы деп демилгелеп, катуу демилгени көтөрүп келатат. Биз дагы ошол демилгеден элден сырттар калбайлы деп, ошол айылыбызга чоң спорт комплекс куруп алсакпы деп, Лайтала айыл өкмөтүнүн Каманчы участогу жаштары биригип, өздүк салым топтоп 1,5 миллион акча топтоп койдук. Эми биз азыркы күндө ички инвестор жана
мындай бир донорлорду издеп жатабыз. Азыркы сөз Карабашкор айылдык аймагынын тургуну Бишкек шаарында жеке ишкер жердешибиз Өмүрзаков Аманбай Токторовго берилет. Аксакалдар, сиздерди бүгүнкү жакшы ынтымак жыйыны менен куттуктайм. Аябай жакшы өтүп атат. Сизге чоң рахмат, Пирим Ашыркулович. Ушундай чоң деңгээлде өткөрүп атасыз. Мен ойлойм бул райондук эмес, область чоң деңгээлде өтүп атат. Эми биз ар качан карагулжалыктарыбыз деп биз бала кезден сыймыктанабыз. Ушул жерде төрөлүп өскөнүбүзгө аябай ынтымакта ушундай райондун Бишкек шаардагы жолугуп бири-бирибиз менен байланышып турабыз. Эң жакшы деп ойлойм ушунун баардыгы. Азыркы күндө жакшы программалар, жакшы иш чаралар болуп атыптыр. Сиздин докладыңыз аябай жакшы доклад болду. Бул азыркы биздин жаштарды, бизди аябай эле будан кийинки сиздер менен чоң иш кылганга өбөлгө түзөт. Сизге чоң рахмат. Эми кичинекей эле нерсени айтып койсом, мына күз убагында эле таза суу дейбиз, бирок таза сууну биз азыр бир Кувейттен келген бир фонд бар экен. Аны да ал фонд чын айтканда жакшы сөздөрдү айтылды. Акча баары даяр экен. Проектти берсеңер эле алар даяр турат экен. 3-4 айдын ичинде мына Ойтал айыл өкмөтүндө Көмдүк айылында 3-4 айдын ичинде эле сууну чыгарып койду. 3-4 километр жерден келип, дөшөн сатып ал дейт деген. Бул аябай жакшы иш деп ойлойм. Деп ойлойм. Аман эсен болсок, рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Азыркы сөз Бишкек шаарында жеке ишкер Карабыз айыл өкмөтүнүн тургуну биздин жердешибиз Абдыкадыр Болоткожоевго берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу Асылбек Шарипович. Ассаламу алейкум, кадырлуу коноктор жана ушул бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен 2019-жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган элибизге чоң дем күч берип турат. Себеби мамлекетибиздин бардык аймактарында ушундай иш-чаралар өтүп атат. Бүгүнкү Карагулжа районундагы аким, айыл башчылар эл жана жеке ишкерлер менен тыгыз байланышта иштеп жаткандыгы көрүнүп турат бүгүнкү күндө. Ушундай бүгүнкү жыйынды уюштургандарга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Аймактарды өндүрүш үчүн биз бир нерсе өндүрсөк гана алдыга жылыш болот. Мисалга айта кетсек, Өзгөн районунда күрүч менен алектенишет, Ноокат районунда алма өндүрүшсө, Баткен районунда өрүк менен өрүк өстүрүшүп тиргилик кылышат көп жарандар. Биздин районда болсо көп 80-90% адамдарыбыз айыл жеринде жайгашкандыктан көбүнчөсү мал чарбачылык менен алек болушат. Сиздерге ушул тигүү фабрикасын ушул жерге Карагулжа районуна 200 орундуу жумуш менен жарандарыбызды камсыз кылайын деген ойдо келдим. Ал жерде жумушчулардын көпчүлүк пайызы ушул биздин эже карындаштар, аял кишилер көпчүлүгүн түзөт. Калган 20%-ын эркектерде иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Пирим Дыйканович, бүгүн мынау жыйын эң жогорку деңгээлде өттү десем жаңылышпаймын, бирок районда жасалган иштер дагы жогорку деңгээлде болду. Эми мен элдин бардык эле ишкерлер мен мынаны куруп берем, мен мынаны сатып берем, мындай кылып берем деп колдон келген мүмкүнчүлүгүн айтып атышат. Мен Асылбек Жээнбековичтен, Эмил Токтошевичтен, Пирим Дыйкановичтен бир нерсе сурайын деп эле чыктым. Ушул Капшыга айыл өкмөтүндө Сарбей айылында орто мектеп 2 этаж болуп бүтүп, тыштары бүт ремонттолуп, ички ремонттар менен иш токтоп турат. Пирим Дыйканович ушуну сентябрга чейин жетти аракет кылып, окуучуларды ушу жаңы мектепке киргизип берсеңиз, элдин сурап аталабы ушуну. Ассаламу алейкум. Эл жакшылар, эл башчылары, 2 күндүк баягы убакыттар экен, биз да сүйлөп кетели. Былтыр 2018-жыл президентибиз аймактарды өнүктүрүү жылы деп акимибиз чакырганда мен Кытайда болуп келе албай калдым эле. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Биз Сарыбулак айыл өкмөтүнөн болобуз. Бишкекте иштейбиз. Аска курулуш строительный компанияны ачканбыз. Ада баягы кол ийгилигисине тартат деп бизде дагы 200дөй
жұмыс істейді. Бір 100-ден ашы қара қожалық инелербіз. Екіншісі ошо легалия клубты ашты, спорт клуб алдыда өзүнүн спортсмендер, кара кожанын спортсмендери машина ашат. Быйыл өткөзүп кеттик бул жерге вес. 64-де бул жерге өткөзүп кеттик спортсмендерди колдоп. Азыр мен баягы бери баягы баары айлык өттөргө жасап атабыз, муну жасап атабыз деп атышат. Мен былтыр катыша албай калган экенмин. Колдон келген жардамды берип атканбыз. Мектепте керекет тосуп бергенбиз. Биз быйыл дагы biz de salımımızı koşuldu deyip alır çıkıp kaldık, sözü dayanılmaydı. Söz kısa olsun, biz Nail Hükümet Latifçenek'e siz жақсы proyektiniz olsa biz de özünüzün atınızdan $5 milyon akça koşup gideriz 2019 yılları. Kulak kalırsa. Көп жылдық үзірлүү эмгеги жана социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон жигердүү салым үчүн райондук мезгилдүү гезитинин башкы редактору Мырза Ибраимов Шадыбек Мырза Ибраимович сыйлансын. Актер эмгеги жана өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жигердүү катышкандыгы үчүн Ылайтала эл өкмөтүнүн башчысы Батыр Каныбек Маришевич сыйлансын. Көп жылдық 4 жолы шайланып, жақсы іштер болып атат. Айыл өкмөттөрүнүн жыйынтыгын бушарганда да билесиздер. Ошон үчүн ушул айыл өкмөттөрүнүн арасынан бирөөнү сыйлык көрсөттүк. Ушул сыйлык куттуктайбыз онду. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланышсын. Алай Койрөнүндөгү Кызыл Жар айылынын Сайдала айылына сүт цехин ачып берип, биогаз станциясын уюштургандыгы үчүн ишкерлердин аймактык кеңешинин жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Маметжанов Аскарбек Маметтурдуев сыйлансын. Каракулча айылдык аймагынын Саркамыш айылына өзүнүн жеке каражатынын эсебинен 1 миллион сомго ичүү үчүн таза суу чыгарып бергендиги үчүн Сарыкамыш айылынын тургуну жеке ишкер Ибраимов Руслан Сагынбаев сыйлансын. Каракулча айылдык аймагынын Биймирза айылына ыйман келечеги аттуу кайрымдуулук фондду түзүп 600 000 сом топтоп ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген Курбанова Барханга жаңыдан үй салып берүүнү уюштургандыгы үчүн Биймирза айылынын тургуну Ош областык ички иштер башкармасынын начальниги Дурдинов Малик Абсабатович сыйлансын. Ашка жол айылдык аймагынын Тоғутай айылынын Жабу Айтназаров, Рыскул Аликеев, Пазыл Эргешев аттагы көчөлөрүнө өзүнүн жеке каражатынын эсебинен 370 000 сомго түркү жарыктандыруу коюп бергендиги үчүн Тоғутай айылынын тургуну Түштүк Батыш бажысынын эркечтам өткөрүү постунун улук инспектору Пазылов Шумкар Кайрулаев сыйлансын. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы Эгары Муктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйлансын. Ош шаардык мамлекеттик салык башкарманын начальниги Чоюнов Эрмек Жунусович сыйлансын. Токбайтала айылынын тургуну жеке ишкер Атамбаев Райымкул Сатышевич сыйлансын. Ылайтала айылынын тургуну Баткен түштүк бажы кызматынын начальнигинин орун басары Ажи Маматов Нышанбай Зайнабдинович сыйлансын. Тоғутай айылынын тургуну Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башкы эсепчиси Бекиев Дениш Бай Мелисович сыйлансын. Каракочкор айылынын тургуну Ош областык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн дарыгери Исмаилов Курманбек Сулайманкулович сыйлансын. Каракочкор айылынын тургуну Гидробетен жоопкерчилиги чектелген ишканасынын жетекчиси Исмаилов Чыңгыз Шамшиевич сыйлансын. Каракулча району атуулуу ардак намын ыйгаруу жөнүндө Каракулча райондук мамлекеттик администрациясына орундар түзүлгөн комиссиянын протоколуна ылайык Каракулча райондук мамлекеттик администрациясы токтомдоп көптөгөн ыр жыйнактарынын, ондогон очерктердин, жүздөгөн макалалардын автору, бир нече ырларына кыргыз оочулары обун жараткан Сай айылынын тургуну Кыргыз Республикасынын эл акыны Аматов Маркабай Аматовичке Каракулча районунун ардактуу атуулуу арда
15 август күні Манас аэропортынан өзінің жекеменшік ұшағымен 13 мемлекетке қонып, жалпысынан 26 мемлекеттің үстінен ұшып өткен 62 күндің ішінде жер жүзін қытырған ұшқыш жердешіміз. Алтын күрек айылының тұрғыны Салиев Сайызбек Сатыбалдыевичке Қарақылжыр районының ардақты атулардың намы тапсырылсын. Тоқмайтылар, бұйыл айылдарының социалдық инфраструктурасын көтеруге қошқан баранды салым үшін, жаңағы шул уақытқа чейин 34 миллион сомдық жұмыс жасап бергендігі үшін Ош шаарындағы Оторгойл компаниясының жетекшісі Тоқмайтала айылының тұрғыны Сатыбалдыев Курстанбек Камбаралиевичке Қарақылжыр районының ардақты атулардың намы айғарылсын. Айылдардың социалдық инфраструктурасының көтерілішіне бір топ өзінің баранды салымын қошқандығы үшін жана жоғарыда көрдіңіздер жасап берген қызматтарын Жәміталов айылының тұрғыны Қырғыз Республикасының өкіметіне қарашты экономикалық қылмыстарға қарсы күресу бойынша мемлекеттік қызметінің Ош шары бойынша жетекшісі Тоқоев Айбек Рахманбердиевичке Қарақылжыр районының ардақты атулы ардақтары айғарылсын. Анандағы Қырғыз еліне қызмет сөзі көп жыл бұрын ардақты аты болған екен, ошол мезгілде көп жыл бұрын Қарақылжыр районының ардақты атулы намы айғарылған екен, бірақ тилекке қарсы төш белгісі табылмай қалған екен, ошонда шықпай қалған. Ошон үчүн Тұрысбек Чукуевичке ардақты атулы төш белгісін табуға рұқсат етіңіздер, сіздердің қол шағыңыздар менен. Қарақылжыр райондық мемлекеттік администрациясының ардақ грамоталарымен сыйлоо жөнүндө буйрук кылам. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жыл деп жарыяланганына байланыштуу өз айылдарынын социалдык инфраструктурасын көтөрүүгө кошкон барандуу салымдар үчүн төмөндөгүлөр Каракылжыр райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланышсын. Ош Жаңытылап айылынын тургуну Ош шаардык транспортту жана айдоочулук көлүктү каттоо бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыров Бакыт Жорабаевич сыйлансын. Жеке ишкер Султанбеков Чынарбек Алимбекович сыйлансын. Көкөк айылынын тургуну Касымакулов Жеңишбек Момолбаевич сыйлансын. Союздардын Ош областык комитетинин төрагасы Мусаев Тайлакбай Мусаевич сыйлансын. Көмдүк айылынын тургуну жеке ишкер Иминов Темирбек Ахматбекович сыйлансын. Ойтал айылынын тургуну жеке ишкер Орунбеков Маматжан Куланчиевич сыйлансын. Терек айылынын тургуну жеке ишкер Алакеев Мухаммед Насирдинович сыйлансын. Сарыбе айылынын тургуну жеке ишкер Сыдыков Сүйүнбек Рахманович сыйлансын. Бишкектеги Female Fashion Club аялдардын заманбап саркеш кийимдерин тигүү жана аларды сатуу компаниясынын жетекчиси Жолбошев Автандел Балбаевич сыйлансын. Альфа Телеком жабык акционердик коомунун Ош областык аймактык бөлүмүнүн директору Жипаркулов Мырзабек Жипаркулович сыйлансын. Көмдүк айылынын тургуну жеке ишкер Сайдылканов Кадыракул Сайдылканович сыйлансын. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу райондун айбагындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана мекеме уюмдардын арасында райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жарыяланган кароо сынактын жыйынтыгын чыгаруу боюнча Каракылжыр райондук мамлекеттик администрациясы токтом кылат. Биринчи орун Кызылжар айыл өкмөтүнө берилип,
Ага райондук мамлекеттик администрациясынын 1-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 16 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Экинчи орун төмөндөгү 2 айлык өкмөтүнө ыйгарылсын. Экинчи орун Байтала айлык өкмөтүнө берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 2-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 12 000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйлансын. Экинчи орун Кашкажол айлык өкмөтүнө берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 2-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 12 000 сом акчалай сыйлыктар менен сыйлансын. Үчүнчү орун Карагулча айлык өкмөтүнө берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 3-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 10 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Үчүнчү орун Чалма айлык өкмөтүнө берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 3-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 10 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Ал эми эки уюмдар арасында 15 критерийден турган конкурс жарыяланган. Анын жыйынтыгы боюнча 1-чи орун номер 26 жол тейлөө ишканасына берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 1-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 10 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Экинчи орун Карагулча райондук өлкөлүк медицина борборуна берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 2-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 7 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Экинчи орун Карагулча райондук ветеринардык лабораторияга берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 2-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 7 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Үчүнчү орун төмөндөгү 2 мекемеге ыйгарылсын. Үчүнчү орун Аккүндук Досартов атындагы Карагулча районук орнуштурулган китепканага берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 3-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 5 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Үчүнчү орун Карагулча районундагы Гулипа Ибраимова атындагы балдар бакчасына берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 3-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 5 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Төртүнчү орун төмөндөгү 2 мекемеге ыйгарылсын. Төртүнчү орун Мамутбек Жунусов атындагы райондук аймактык ооруканасына берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 4-даражадагы диплому ыйгарылуу менен 3 000 сом акчалай сыйлыктар менен сыйлансын. Төртүнчү орун Карагулчадагы номер 29 кесиптик лицейге берилип, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 4-даражадагы дипломдору ыйгарылуу менен 3 000 сом акчалай сыйлыктар менен сыйланышсын. Карагулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дыйканов Примберди Аширбекович.